халифат болсо жакшыраак болот дейт. Героктер тескеринче айтат. Афганистан болуп кеттик дегендерге да айта турган нерсем бар да. Афганистанды барып бир көрүп келиш керек ошо инсандар негизинен. Манас ошондо ким болгон? Мусулман болгонбу, теңирчи болгонбу? Теңирчилик деген менен мусулманчылык деген сөз өзү бир эле түшүнүк. Теңир деген бир кудайга сыйынуунун өзү. Намазды кыргызча окусо болобу? Бир жолу жана акыркы жолу айтайынчы. Кыргыздарга арабтар күч менен дин жайылткан. Кыргыздарды күч менен ала албасын сезген ошол мезгилдеги дин таратуучулар Комуз арамбы? Жадал. Манастын сакалы бар беле же жок беле? Сакалы саадак кабындай, муруту букар шабындай деп айтылат. Диндеги терминдер кыргыз тилине ыңгайлаштырса болобу? Араб сөздөрүндагы, парсыз сөздөрүндагы, орус сөздөрүндагы толук жабууга мүмкүнчүлүгү жетет. Биз СССР курамына киргенде алар динди кысканга аракет кылды депчи. бул адамдардын башын айландырган апийим. Узун сакал коюп, узун кийинген эркекчи бул милдетпи же? Бүгүн сакалды коюп мушташып атканда, арак ичип атканда, ар кандай нерсени кылып аткандар да бар. Анын диний ишеним менен койбосо деле керек балким. Бирок ошол жаман көрсөтүп койгон учурлар бар. Ошон үчүн сакал сүннөт башта айтам. Теңирчи деген бул бир башка бир кудайга ишенет. Бүгүнкү күндө чындап эле отко сууга сыйынгандарыбыз көп. Барбы ошондо? Көп. Чоо ажы Раматул айтып калат го. Ошол ичкиликтен дабаты бир сактап калды. Бул чындыкпы же? Динге болгон мамилеге, динге болгон ушундай бир көп жаштардын киришине сөзсүз түрдө ошол даават жардам берет. Ислам дини биздин коомубузга келген бул жеңиш болду же утулуу болду? Мен албетте жеңиш болду деп айтам. Ислам дини келгиче биз ким болчук? Ушул дин тарабынан. Ислам дини келгичекти жалпы исламдашкан ошол мамлекетте жашаганыбыз чын. Мисалы үчүн Кыргызстандын түштүк тарабы эртерээк ислам динине мындай ушундай кире баштаган. Ал эми түндүк тарап мен айткандай 19-кылымга барып анан кирген. Ага чейин көбүнчө кыргыздар өзүнүн ишеними менен жашаган. Бул жаратылыш менен ушунчалык мамыр жумур болгон эл 1000 жылдар бою исламы жок эле мындай өзүнчө бир ишеним менен жашаган. Ошол ишеним мусулман дини менен исламдагы көп эрежелер менен бири-бирине окшоштугу белгилүү. Ошон үчүн биз ар дайым дайыма мыйзамдан дагы наркты бийик койгон элбиз. Хан бийлигинен нарк бийлиги жогору деп атпайбы? Биз мына ушул нарк бийлигине баш ийген элбиз. Агай, мен бул интервью даярданып жатканда жакында тааныштарым айтты да, Манас жана интервью албай эле койбойсуң. Манас менен динди талкууласа болбойт да, бул мындай ойдон чыккан эле нерсе деп айтты. Кандай? Эмнен оюнан чыккан эле нерсе дейт? Манасты өзү ойдон чыккан нерсе. Эгер Манас ойдон чыккан нерсе болсо, ушунча кылымдан бери ар бир адамдын оюн окшоштуруп койдубу? Бул биринчи суроо да. Экинчи суроо, эгер Манас оюнан эле чыккан нерсе болсо, анда ушундай ойду жараткан адам кандай залкар? Бул эле теңдеши жок ойду жаратып койгон. Анын өзү эсептеше турган нерсе да. Аны теңине албай аткан адамды кыргыз айтат арсыз деп коет. Манасты теңине албаган адамды, манасчылыкты барктабаган адамды кыргыз арсыз деп коет. Өзү Манас менен дин суроолорун изилдесе болобу? Салыштырып көрүүгө болот, окшош жактарын изилдөөгө болот. Өзү дин бул Кудай менен болгон байланыш. Экөөнү карама каршы кое турган нерсе эмес да. Бул дин адамдын Кудай менен болгон байланышы, Кудайга сыйынуунун жолу, андан кийин адамдарга болгон мамиле тиги бул деп кетет. Ал эми Манас бул элдин өткөнү, келечеги, эртеңи, бүгүнкүсү жөнүндө баян. Бул манасчылык элдин алдындагы жоопкерчилик, тарых, мурункусу, кийинкиси сабак жатат ал жерде. Кандай нерселерди элдин жөн жайы кандай, пейили кандай, куyu кандай, кандай жакшы жактары бар, жаман жактары бар деген сыяктуу нерсени өздөштүрүп, кийинки жолун түздөй турган нерселер. Мен билишим боюнча сиз динди карманасыз, анан ошол учурда деле манасчысыз. Бирок көбүнчө адамдар бизде Манас менен динди бөлөт. Ал адамдын өзүнүн аң сезиминде болуп аткан бөлүнүш да. Дин менен Манаста болуп аткан бөлүнүш эмес. Бул адамдын мээсинде болуп аткан бөлүнүш, ар бир адамдын. Бул
айтып атпаймынбы, бөлүштүрө турган несі бар. Эмне үчүн бөлүштүрүп атат? Кайсыл нерсесине каршы коюп атат? Түшүнбөйм да. Улуулукка үндөйбү дин? Адамды улуулукка үндөйт, асылдыкка үндөйт, акыйкаттыкка үндөйт, адилеттикке үндөйт, эң негизгиси адал жашоого үндөйт. Ыймандуу болууга үндөйт. Манас ушуларга каршы келеби? Бирөөнү киши өлтүр деп атабы? Бирөөнү күнөө кыл деп атабы? Бирөөнү мекениңди сатып үй деп атабы? Манас деле ушул акыйкаттык үчүн, адилеттик үчүн туу көтөргөн киши. Кыргыз деле туу көтөрүп жүрө берген эмес. Эң ириде акыйкаттык үчүн күрөшкөн, адилеттик үчүн күрөшкөн, адамдын асыл сапаттары үчүн күрөшкөн. Анда эмне үчүн каршы коюшубуз керек? Каршы коюу кайсыл бир адамдын мээсине орнап калган тосмолордон улам болуп аткан нерсе. Дагы бир мындай ой пикир бар. Жараткан бул дүйнөгө көп пайгамбарлар жөнөткөн да. Анан бир байкем айтып атат, изилдеп көрсөм, өзү пайгамбарлардын бир балдарынын арасында да Манастан окшош ат чыгып калган. Биздин да Манас атабыз пайгамбар болушу мүмкүн деген ой пикир. Толук ыктымал. Биринчиден Кудай айтат, биз бир дагы элди куру койгон эмеспиз. Ар бирине ыйыктыктарды жибергенбиз деп атат да. Эгер ушул сөздөн эле алып карасак, Кыргызга Манасты жибербегенде кимди жиберди? Экөөсү жибердиби? Ойлонуп көрө турган нерсе, ошончо кылымдардан бери айтылып келатканда, демек Манаста бир касиет бардыр. Бул биринчиси. Ал эми Манас пайгамбарлардын санагында дей турган болсок, бул Библияда Манас деген падыша болгондугу айтылат. Болгондо дагы кадимки эле Жакыптын уулу Якуб пайгамбар. Тагыраагы небереси болуп калат Библия боюнча. Жакыптын уулу Жусуп Азирет алейхисалам, ал жана кудукка түшүп кетип бир туугандарынын анан Мисирге кетип азап тозак менен кийин улгайганына келип атпайбы? Улгайганда эки уулу менен келет. Манас жана Эзекия деген. Өтө таң калыштуу. Ошондо сени өзүңдү уул катары кармана албай калдым эле, эми уулуңду уул кылып алайын деп Манас менен Эзекияны уул кылып алды дейт да. Бул Библияда айтылган нерсе. Ошондуктан бир пикирлер чыкты эле, кыргыздар булар өзү еврейлер деп. Ооба, Ричард Хьюит деген нерсе изилдеп, еврейлер менен кыргыздар бир тууганбыз, силер адашып кеткенсиңер, анан Манасты биздин Библиядан алгансыңар деген салыштырууларды айтып жүрөт, айтып келген. Мен ага карата каршы пикирди айтканмын. Тескерисинче, Библия Манастан алышы ыктымал. Эмне себептен? Себеби көчмөн турмуш бирөөнүкүн сиңирип алганга табияты жол бербейт. Ал көчүп коюп жүрөт, өзүнүкүн сактап кала албайт. Ал эми отурук маданиятка көчмөн турмуш таасир эткен болсо, Чыңгызхан басып алса, Чыңгызхандын таасири басып алган элдерде калган. Аксак Темир басып алса, анын таасири басып алган элдерде калган. Алар жөнүндө тарых уламыштарды жараткан, алардын жомокторун айткан. Канча жыл орустун кол алдында жаттык, ошол мезгилде орустун жомокторун окубадыкпы? Туурабы? Туура. Ошол сыяктуу да басып алган элдин жомокторун. Орус биздин жомокту окуган жок да. Биз орустун жомокторун окуп аттык. Ошол сыяктуу көчмөндөр таасир эткенде, ошол жөөттөр, еврейлер Манасты көчмөндөрдөн алып, өзүнүн Библиясына киргизип алышы ыктымалбы? Ыктымал. Бул салыштырмалуу түрдө да, бирок изилдеп көрө турган нерселер бар. Себеби эмне үчүн окшоштуктар пайда болуп калды? Бул жагы жана 124 миңден ашуун пайгамбарды берген дейт. Кудай Таала жараткан дейт. Анын бири Манастабыз болуп калышы толук ыктымал. Бирок бизде аалымдар айтат, Куранда аты аталган пайгамбарларды гана анык пайгамбар деп айтабыз. Калгандары ушинтип болгон деп айтып коебуз, бирок башка бирөөнү, башка кимдир бирөөнү пайгамбар болгон деп далилденбеген нерседен улам айтканда динден чыгасың дейт да. Далилденбеген нерсе. Бирок болуп калышы ыктымал деген нерсе жокко чыгарбайт. Бир божомолдоп айтып койсоң. Ошондой касиеттер, ошондой артыкчылыктар бар Манастабызда. Биринчиден пайгамбарыбыздын айтканы бар, бардык пайгамбарлар кой кайтарган деп. Манастабыз койчу болгон. Жыл ас болгон төө багат дейт, төө болосо эмне үчүн жылкы кайтарган эмес, эмне үчүн төө кайтарган эмес, эмне үчүн Манастабызды койчулукка берип атат да. Бышыксын, катыксын деп берди деп айтылат Манаста. Бул жерде дагы чечмелей турган нерселер бар. Анда жылкычылыкка бербейт беле деген суроо жаралат да. Ушуга окшогон окшоштуктарды таба берсе, издей берсе көп эле. Бирок маселе анда эмес. Маселе Манас атабыз жакшы жака үндөгөнбү? Анда
аны мисал катары, тарбия катары алышыбыз керекпи? Алышыбыз керек. Эмне үчүн бизде айрым нерселерде мен таң калам да, мисалы пайгамбарыбыз төөнү көп мисал кылат. Эмне үчүн? Себеби ошол арабтардын көргөн билгени төө болгон. Төө менен мисал кылса бат жеткен да. Ошол угармандарына өзүнүн угуп аткан угармандарга туура жеткириш үчүн мисал кылып атат. Азыркы молдолор мисал кылып атканда кайра эле ошол кайсы бир арабтардын мисалын келтирбестен ушул Манастабызга окшогон кыргыздын өзүнүн өзөгүнөн алган нерселерди мисал кылса, мисалы молдолорубуз динди айтып туруп, ага кыргыздын тарыхынан, санжырасынан мисал келтирип бириктирсе, азыркыдан дагы дин тереңирээк жетмек деп ойлойм. Биз Рыспай Саков агай менен сүйлөшүп атканда мындай ой талкуулап көрдүк да. Куранда айтылат го, канчаден пайгамбар, канчаден эмелерге жөнөткөн коомдоргочу. Анан ошолордун арасында Манас атабыз биздин пайгамбарыбыз болуп калышы мүмкүн деген ойду талкуулаганбыз да. Вполне вероятно дегенде, бирок толук айта албайм чындык деп. Сиздин оюңуз кандай? Жок, мен антип айта албайм. Манас атабыз биздин баатырыбыз, атабыз, ооба жок деп айтпайбыз. Кыргыз элин коргогон, чачылыганды жыйнаган дегендей өзүнүн бир тарыхы бар. Жанында намазын окуган, жанында жан жөкөлдөрү менен ыймандуу болгон, керек болсо мекендин чегинде жанын бергенге даяр болгон ушундай мыкты баатыр атабыз болгон. Пайгамбар деп айта албаймын. Пайгамбар болуу, ооба Куранда 25 гана пайгамбардын ысмы өткөн, бирок 114 000 пайгамбар өткөн. Балким Индиядагы кээ бирке сыйынып аткан нерселер, жанагында буддалардай кээ бирлер айтат да, ошолор да балким убагында кезинде пайгамбар болсо керек. Элдер артынан ээрчип, кийин ыйыктап алса керек. Кийин анан ошого сыйынып кетсе керек деп айтат да, бирок биле албайбыз да биз бүгүнкү күндө. Мен айткан бизге билим жеткен маалыматтарга караганда, тарыхый ошол манасчыларыбыздан, тарыхчыларыбыздан Манас атабыз мусулман болгон. Сиздер кече жакында эле пайгамбарыбыз келип кеткенден кийин да. Пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт. Пайгамбар салсаң пайгамбар келет. Акыркы пайгамбарыбыз менен чектелет. Манас атабыз пайгамбарыбызга чейин төрөлгөнбү? Ага чейин болгонбу? 3000 жылдын ары, 5000 жылдын ары жашаганбы? Анда суроону мына ачык койсок болот. Анда да пайгамбар деп айта албайбыз да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бери жагындагы төрөлгөндөрдүн бардыгы бул пайгамбар эмес. Алла Таалага сүйүктүү кулу, олиясы, балким чыныгы мужахиди, коргоочусу, чектин баатыры деп айтсак жарашат. Ыйыктабашыбыз керек. Эртең бир күнү кийинки муун ушинтип олтуруп, анан Манас атабыздын сүрөтүн тартат, андан кийин айкелин эме алабыз, андан кийин пайгамбар экен деп бирөө чыгарып койгон болсо, кийинки муундарга ишенич жок да, кийин сыйынып кетсе эмне болобуз, Кудай сактасын. Сыйынып да кетиши мүмкүн да. Манас ата мени колдоо деп койсочу. Ошон үчүн арбактар бизди колдобойт. Арбактар биз сыяктуу эле адам өткөндөн кийин муктаж. Эмнеге? Сиз менен биздин дуабызга муктаж. Манаста теңирге сыйынган деген нерсе бар, 2 рекет намаз окуган нерсе бар. Ошондо бардыгы эле мындай билгиси келип аткан, Манас ошондо ким болгон, мусулман болгонбу, теңирчи болгонбу? Анткени бул ушул факт бири-бирин ажыраштырат го. Теңирчилик деген менен мусулманчылык деген сөз өзү бир эле түшүнүк. Теңирдин өзү Кудай деген түшүндүрөт. Теңир деген бир Кудайга сыйынуунун өзү. Теңирчиликте деген отко, сууга, ташка, башкага сыйынып жүрө берген деген түшүнүк эмес. Неге биздикилер ошентип түшүнөт? Эми ошентип түшүнүп атса мен эмне кылайын? Ал түшүнүп аткан адамдарда да отко, сууга сыйынганда отпойбу? Ар бир нерсенин ээси бар деп түшүнгөн кыргыз. Ар бир нерсенин. Иттин ээси болсо, бөрүнүн теңири бар деп атат да. Ар бир нерсенин ээси бар деген, ага ошол ээсинен уруксат сураш керек. Бир билсең деле такылдатып келесиң да, туурабы? Ээси барбы деп. Бул Кудай барбы деген сөз эмес да. Ошол сыяктуу нерсе да. Бирок ошол ээси, пири жана башка деген түшүнүктөрдүн эң жогору жагында эмне турат? Бир Кудай турат. Аны Кудай деп айтканбы, жараткан деп айтканбы, эге дегенби, кудурет дегенби, Алла дегенби, Яхава дегенби, Йогова дегенби, баптисттердикиндей айтканбы, Йоговалардыкы, кришнаиттердикиндей айтканбы, маселе анда эмес. Түшүнүк адамдын түшүнүгүндө бир Кудай жөнүндө түшүнүк болгонбу? Болгон. Аны кандай аташ? Ал адамдын өзүнө байланыштуу. Демек, теңирчиликтин өзү бир Кудайга сыйынуучулук деген сөз. Исламды кабылдаганда дагы биздин салтка окшош экен деп кабылдады дейт кыргыз. Кайсыл салтын айтып атат? Кайсыл окшоштукту айтып атат? Эң ириде бир Кудайга ишенгендиги үчүн туура кабылдады деп ойлойм.
Ал эми теңирчилик жана исламды каршы коюунун өзү бул саясат деп ойлойм. Бул саясат. Бул таза саясат. Биз саясаттан алыс болушубуз керек, бир Кудайды таанышыбыз керек. Бир Кудайды ким кантип тааныйт? Анын өзүнүн эркинде. Аң сезимге баскынчылык кылбаш керек. Мен өзүм исламды кабыл алам, бирок башка бирөөлөрдү сен адашып жүрөсүң, сен туура эмес сыйынып атасың дегенден алыспын. Анткени менин кесибим молдочулук эмес. Менин кесибим манасчылык, манасчылыкка үндөйм, манастагы сабактарды элге жеткирүүгө аракет кылам. Бул менин элдин алдындагы, ата бабалардын алдындагы жана урпактын алдындагы жоопкерчилик милдетим деп эсептейм. Анда кимки суроолорун бергенде түшүндүрмө эмес, уже ошол жерин айтып, анан ошол жердин маанисин бир талкуулап кетсеңиз туура болот го дейм да, аз кийинки да салыштырмаларды карасак. Анткени менимче азыр көрүүчүлөр түшүндү. Манасын салыштырса болбойт экен. Манас намаз окуп атканда каза болуп калды деген. Ооба. Бар. Эгер тагыракка айтканда кантип угулат? 10-кылымда Абудулав деген араб саякатчысы келет. Мен манастан мурда тарыхтын өзүнө алып келейин да. Ошондо кыргыздар жөнүндө айтып атат. Араб тарыхчы кыргыздар жөнүндө айтып атат да. Абудулав деген кыргыздардын падышасынын жанына 40-тан ашмайынча жаш адам барбайт дейт. 40-тан ашкан киши гана барат дейт. Бул биринчиси, маалымат катары айтып атам. Ал эми азыркы суроого керектүүсү ушунда кыргыздардын өздөрүнчө намазы бар дейт. 10-кылым. Өзүнчө намазы бар деп айтып атат. Ислам жөнүндө айтып аткан жок. Кайсы намаз жөнүндө айтып атат? Биз намаз десе, азыркы намазды эле түшүнүп албашыбыз керек. Биринчиси, бул Кудайга сыйынуу деп түшүнүшүбүз керек. Бирок намаз окуп атканда сайган деген азыркы намаз жөнүндө эле айтып атат. Ал туура эле түшүнүк. Бирок ошол манасчынын түшүнүгү жөнүндө деп айтып көрөлү дагы бир жолу. Ал эми өзүнчө болгон намазы кандай болгон дегенде, Кудайга намаз дегендин өзүн Кудайга сыйынуу деп түшүнүшүбүз керек да. Кандай сыйынуу болгон, ал эрежеси калбагандыктан биз билбейбиз. Ал жакта бирок мисал үчүн дарат алып аткан жерлер дегенде Ооба. описывать эткенде ал вроде окшош го. Колун сууга салып тур, кол даратын алып тур, бутун сууга салып тур, бут даратын алып тур, 2 сүнөт, 2 фарз намазын окуп алып тур деп атат. Кадимки ислам түшүнүгүн гана айтып атат бул жердечи. Бар. Айтып атпаймынбы, ал бар. Танбайбыз. Ал дагы бар. Мурунку түшүнүктөр дагы бар. Муну айтып атат. Бирок ошол маалымат бар деп түшүнүшүбүз керек. Маалымат гана. Маалымат бар деп түшүнүшүбүз керек. Мисалы, көкөтөйдүн ашын. Көкөтөйдү коюп атат. Сөөк коюу расмысы. Бир адамды теңирчиликтин байыркы түшүнүктүн жөнөлгөсү менен коюп, көмүп, кайра казып алып, анан исламдын түшүнүгү менен көмүү мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да. Бирок көкөтөйдүн ашында көкөтөйдү коюуда ушундай нерселер айтылат. Мисалы, кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп дейт. Кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп. Бул сөздү талдайлы эми. Не жөнүндө айтып атат? Сөөк коюу деген түшүнүктүн өзү эмнеден келип чыккан? Эмне үчүн өлүк коюу дебейт да? Сөөк коюу дейт. Сөөктү коюу жөнүндө айтып атат. Денени сөөктөн шылып алып, сөөктүн өзүн гана коюу жөнүндө сөз болуп атат. Чын эле ошончу? Ошону кылыч менен кырдырып дегенде эмнени кырдырып атат? Кымыз менен жуудуруп сөөктү. Денени кылыч менен кырдырып алып, сөөктү коюу. Сөөк коюу деген түшүнүк сөөк денен жанагы илгеркилер башка жерден өлгөндө сөөктү алып келчү экен деген түшүнүк бар го. Ушул нерсе да. Прямой смысл. Түз түшүнүгү. Кыргыздын бардык сөздөрү биринчи кезекте түз мааниси болгон. Сөөк кой десе сөөктү коюу жөнүндө түшүнгөн. Канымды ичем десе канын ичкен. Анан дагы бир сөз бар ушу сөөк коюуга байланыштуу. Сөөгүңдү өрттөп, гүлүңдү көккө сапырам дейт. Кадимкиде өрттөчүбүз. Бүгүнкү индустар пайдаланып келген жөрөлгө жөнүндө сөз болуп атат, Сөөктү өрттөө жөнүндө сөз болуп атат, коюу жөнүндө эмес. Бул эң байыркы түшүнүк. Эми биз сөөк коюу жөнүндө эле келели да. Сөөк коюу эң байыркы түшүнүгү кетти дейли. Мына, көкөтөйдү коюунун эң байыркы түшүнүгү. Ошол эле учурда эмне дейт? Чарайнага чаптатып, чайынгиге каптатып дейт. Ыжыктарга
сактатып, ырчыларга мактатып дейт. Мумиялоо жөнүндө түшүнүк кетип атат да. Чарайнага чаптатып, терини, сөктү мумиялап, андан ары күн тийбеген ыжык көлөкө жерге, демек көлөкө эле жерге эмес, аба тийбегендей кылып сактап коюу жөнүндө сөз болуп атат деп түшүнүш керек. Ушунун артында эле, ушул саптардын артында эле Көп нерсе аралашкан экен. сарбап менен буудуруп, замзам менен жуудуруп, ак кепиндеп, аруу жууп деп ислам түшүнүгү, таза ислам түшүнүгү айтып атат. Бир эле кишини коюудагы ырымдар, жөрөлгөлөр бул. Мунун баары эмнени айтып атат? Сөөк коюуда ушунча мезгилди картып, ушунча жөрөлгөлөрдү басып өттүк деген маалымат манаста. Түп-түз ошондой түшүнүп алып туруп ушинткен экен десек, анда көкөтөйдүн сөөгүн кордогонго деп түшүнөбүз да анда. Биринчи тынччылык менен көмүп, анан кайра ачып алып туруп, ислам менен көмүп, кайра мумиялап эле жүрө берген экен го деп түшүнүп алышыбыз мүмкүн да. Туурабы? Туура. Бул ар бир сөздө катылган көптөгөн тарыхтар бар да. Бир сөздүн артына бүтүндөй бир доор тарых жашынып калган. Биз ошол эле сөздү кабылдап атабыз да. Ар жагына өмүлүп караганга жетише албай калып атабыз. Талас согушу бул чындыкпы? Талас согушу бул тарыхта болгон окуя. Себеби Таластагы бул согуш ошол мезгилдеги бул кыргыз жергесине эле эмес, бүтүндөй ушул Борбордук Азияга кирип келген ошол араб жоокерлери менен бул жактан жергиликтүү калк и Кытай армиясынын ортосундагы ошол доордогу эң чоң согуш болгон. Ага бери дегенде эле 200 миңден ашык адам катышкан. 200 миңден элестетип көр. 200 миңден. Ал согушта ушунчалык баякы жергиликтүү калк менен ошол араб жоокерлери биригип Кытайларга каршы аябай катуу соккурган. Ошол жердеги бир аман калгандары саналуу эле болгон. Бул өтө чоң согуш. Таластагы бул Атлах шаары деп коет. Атлах шаары деп анын айтканы кийин археологдор казып туруп ошол жердеги шаардын аты жазылган таш табылган да, Атлах деп. Анан ошондон улам Атлах азыркы жанакы ушул биз атайын Атлах согушу жүргөн жерге барып, ошол дөбөгө барып, ал дөбөдөн аркы жанакы Талас суусунун ылдый түшүп кеткен жерлерин, аркы өйүз, берки өйүздү карасак өтө кеңир аймакта. Анан ушул жерде археологиялык казууларда кадимгидей ошол мезгилдердеги курал жарактын жебенин уштары, курал жарактын эски үлгүсү кадимки бүгүнкү күнгө чейин табылат. Кыргыздарга мусулмандар, арабтар келип күчү менен динин жайылткан, бизди кандай кыйнап эле алып кирип койгон дейт диндичи. Бул чындыкпы? Эми ушул кошуна элдердин көпчүлүгүнө күч менен көбүрөөк аракет кылган киргиздиргенге. Бирок кыргыздар менен ошол ислам дининдеги салт, нарк, көп мындай жашоодогу мындай эрежелер бири-бирине окшошуп кеткен. Ошондуктан кыргыздарды күч менен ала албасын сезген ошол мезгилдеги дин таратуучулар кыргыздарды көбүнчө ушул окшоштук жактарын көбүрөөк пайдаланып, мындай бир карама каршылыкты азайтып, анан ошондон улам ислам динине кыргыздарга согуш менен эмес, тынч мындай бир түшүндүрүү менен жеткен десек болот. Ачыгын айтыш керек, биз баякы бул чөлкөм 9-кылымдын соңунда ислам динин кабыл алганы менен кыргыздар чыныгы ислам динине бери дегенде эле мына 17, 18, 19 кылымдарда ошондо гана зорго ислам динин толугураак кабыл ала баштады да. Болбосо ислам мусулман элдери деп аталганы менен бул жерде сөөктү коердо Куран окуп аны акыркы сапарга узатканга адам таппай калчу. 19-кылымда ушул отурупташкан элдердин аракети менен тоолуу өрөөндө жашаган кыргыздардын көпчүлүгү ушул ислам динине көбүрөөк
кирди десек болот. Себеби мен буну архивдик документтерден улам, ошол мезгилдеги маалыматтардан улам, мындай баса айта алам. Ислам дини келди биздин мамлекетибизге, биз мусулман болдук. Анан өзгөрүүлөр болду. Кээбиркилер айтат го, биз ислам дини келгенче, бизге ислам алып келгенче биз болсо мындай окуган билчүк эмес, көчөдө мындай жана аборигендерге окшогон бир адамдар болчук, динден кабыл алгандан кийин адамга окшош баштадык деп. Ушундай сөздөр да бар. Эми муну дайыма мурдакы биздин жашоо эрежебиздин чабалдык экендигин көргөзүп, ислам дини күчтүү экендигин көргөзгүсү келгендер ушундай сөздөрдү көбүрөөк айтат. Биздин жазмабыз исламга чейин эле 5-6 жылдарда кыргыз жазмасы болгон. Бирок ал көпкө чейин пайдалануудан чыгып калды. Кийин бул жерде Карахантердин доорунан баштап араб тамгасы киргенден кийин араб тамгасын биз кадимгидей мындай жазып, окуп пайдаланып келгендигибиз чын. Бирок кыргыздар жана айтпадымбы? Араб тамгасын бул жапырт, жалпы түрдө кийинчерээк гана кабыл алып калды. Мисалы үчүн 17-кылымдагы кыргыздардын каттары, элчиликтердин каттары, документтери бул негизинен ошол араб тамгасына жазылган. Ал мына Кытайдын архивтеринен ал жактан кездештирилет. Бирок накты араб тамгасы менен жазылган каттар бүгүнкү күндө жок, бирок ошо жазылган жооптор бар. Ошон үчүн биз баягы араб тамгасы биздин андан аркы дүйнө менен байланышыбызга чоң жардам берди. Арабтар бизди күч менен динге алып келди дегенге кандай көз караштасыз? Мындай да күч менен болуп эле кылычтын кын менен келип башкарган деген нерсеге мен кошулбаймын. Ар бир адам динин жайып барган учурда ал убактардагы коопсуздук деген маселе бар. Албетте аскерий күчү менен барган, коркутуп кирбесең өлтүрөм деген нерсе таптакыр болгон эмес. Пайгамбарыбыздын дагы тарыхын окуп көрсө, адамдар окуп көрүш керек. Биз негизи окубай элечи, кээде мындай куйма кулак, мындайгындай туура эмес маалыматтар ишенип жүрөбүз. Пайгамбарыбыздын согуштарынын бардыгы коргоо позициясынан согуштар болгон. Бүт мындай айтсак, Ухуд Бадырбы, ошол Хандакпы бүт баары коргоо позициясын алган, баскынчылык согуш эч качан болгон эмес. Кийинки учурдагы Аббасилердин, Умавилер деп коет, падышачылык, халифалыктардын учурунда географиялык аймакты кеңейтип, инсандар иманга келсе экен, кутулса экен, тоо ташка, жаныбарларга адамдын өзүнө сыйынып кетпесе экен деген жакшы тилек менен келген көпчүлүгү мына миллиондогон калк болгон, 100 миллиондогон калк болгон Индонезия, ошол эле Малайзиялардагы кылычтын кыны менен коркутуусу менен эмес, соодагердин ыйманы менен түз жакшы соода кылып үлгү болгондугу менен иманга келген. Биздин деле ата бабаларыбыз бул жакта ошондой эле негизде кылычтын күчү менен болсо, ал көп болсо 50 жыл, 70 жыл болот да, бир нерсенин күчү менен. Бүгүнкү күнгө чейин сакталбайт да. Бүгүнкү чейин сакталып аткан болсо, демек ал кылычтын күчү менен эмес, балким дагы өрнөктүү жашоонун чыныгы диндин негизи өзөк экен деп келгендигин далилдейт. Кыргыздын атактуу аталарыбыздын канча пайызы намаз окучу, динде болчу? Тарыхый инсандарыбыздын жана Тоголок молдо деп көбүнчө айтат го, салыштырып. 19-кылымда кыргыздын атактуу инсандары 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап ушул намаз окуганга, кадимгидей ислам динин алып жүрүүчүлөр катары өрнөк боло баштаган. Айрымдары 20-жылдын башында, 19-жылдын аягында ажылык сапарга барып, ажы болуп келгенден кийин, жолдор айтып, эл айтып, көп нерсени көргөндөн кийин туруп, мечит, медреселерди салдыртып, мен бул көбүнчө Кыргызстандын түндүк тарабына көбүрөөк тиешелүү да. Ошолор келип, агартуу иштери менен көбүрөөк ушундай бир аракеттене баштаган. Айылдарга медресе, мечиттерди салдыртып, мисалы үчүн ачыгын айтыш керек, 19-кылымдын биринчи жарымында Кыргызстандын түндүк тарабында кыргыз айылдары жашаган жерде дээрлик мечит, мындай чоң мечиттер жок болчу. Ал эми Кыргызстандын түштүк тарабында, аны айтпадымбы, жана Кокон хандыгынын кошуна өзбек, тажик элдеринин жанакындай бир таасири менен ал жакта мечит, медреселер ошол 19-кылымда кадимгидей курулуп, ошонун натыйжасында кийин мына Кыргыздын белгилүү инсандары Алымбек Татка, Алым Кулаталыкка окшогондор чоң медреселерди курдурган да мына ошондон. Ага чейин кыргыздар медресе, мечит курдурду деген 18-кылымда маалыматтар аз, тарыхтанчы.
Ошол учурда мына азыр биз айтабыз го баарыбыз биз 90% мусулманбыз депчи азыркы Кыргызстанда. Ошол учурда ошол Кыргызстанда канча пайыз мусулман болчу? Бул мындай күрөшпү эле же баары эле толук мусулман динин кабыл алдыбы? Чыныгы мусулман ким дегенде бүгүнкү күндө деле 90%га жетпейт. Себеби ал 5 парызды аткаргандар мына саналуу эле, ачыгын айтыш керек, саналуу эле. Калктын бир 50%-на жетсе жетет, жетпесе жетпейт. Жалпы 5 парызды толук кармагандар 40% деп коелу. Ошондой ал эми болуп калчу да. эми мына коммунисттик баягы тыюу салуунулардан кийин, андан кийин келип эми биздин муундун көпчүлүгү, анын айрым бир кийинки муундардын баарын караганда бир 40-50%-ын тегерегинде гана 5 парызды кармагандар бар да. Ал эми андан мурункулар ачыгын айтыш керек, 5 парызды кармагандар өтө сейрек болчу. Мен мына 19-жылымда Түркистанский ведомость деген гезит бар да. Мына ошо гезиттен мен ошо кыргыздардын айылдарын кыдырып, анын ушундай диний түшүнүктөрүн, мусулман динине карата мамилесин ошо өз көздөрүм менен жазып келип, анан макала жазган макалаларды көрүп калдым да. 1970-80-жылдары ошо кыргыздардын арасына барып, кыргыздардын арасында биз кантип намаз окуганды үйрөнсөк болот, биз кантип орозо кармайбыз деген сыяктуу. Анан орозону ушунчалык баягы жай мезгилинде орозо кыйнаганда, орозону кыйнаган, орозону киргизген ким деп орозо кармаган адамды кармап алып, сооп, сен бизди ушундай ачкачылыкка түртүп аткан сенсиңби деп туруп, ошондой учурлар көп болгон экен да. Анан ошолордун баарын караганда 5 парыздын кармаган ошол мезгилде өзүн мусулман деп эсептеп, бирок баардыгын карманган адамдар өтө эле аз болчу. Ашып барса 20%-ын тегерегинде, 30%-ын тегерегинде жетпейт. Өзү Манас эпосунда кандай диндер бар болчу? Жөөт менен тарса бар, жөөлөшкөндөн канча бар деп, тарса деген дин жөнүндө айтылат. Тарса бул Нестериан дини деп айтат окумуштуулар. Бут кудайга сыйынуучулук бар, бутпарастык бар, кут кудайга сыйынуучулук бар. Ошол сыяктуу мурунку көөнө түшүнүктөрдүн кандай экендигин так көргөзгөн эрежелери менен болуусу дагы маалыматы бар да, элементтери бар. Ошондо жөөттөр, дайым мону эмне дедиңиз? Унутуп калдым уже. Тарса Тарса дагы Мусанын дини деп, ал жанагы азыркы жөөттөрдүн накта өзүнүн дини жөнүндө дагы кабар берип атат. Мусанын дининде кандай болгондугу жөнүндө маалымат бар. Анан буддизм, азыркы бутпарастчылык жөнүндө дагы маалымат бар. Бул диндер бар болчу Манаста, Манас карманган деген нерсе эмес. Манаста ушулар айтылат. Ошо эпос жөнүндө сураган да. Тактап койбосок анан мындай монтаждап алып туруп анан кийин пайдаланып кеткендер болот. Манас эпосу жөнүндө сурап атам. Азыр да Манас эпосу боюнча улантып суроо бергим келип атат. Айтып атты ошо көбүнчөлөрчү ушул Манас бар болгон учурда ислам жок болчу дейт. Такыр ал жакта Алла деген сөздөр болушу мүмкүн эмес, дават, намаз деген нерселерди кошкон тура эмес. Анткени ал учурда вообще ислам жок болчу дейт. Ислам пайгамбардан кийин келди деп айткан пикирлер бар да, керки адамдар. Аларга кандай жооп беребиз? Буга ислам дини менен жооп берген жакшы да. Пайгамбарыбыз өзү жаңы дин алып келген эмес. Таптакыр жаңы динди жаратып алган эмес. Бул динди толуктоп атат. Адам атадан бери, биринчи адам жаралгандан бери эле ушул дин болчу деп айтылат да. Туурабы? Ооба. Башына адам атабыз. Ал эми Манас Мухаммед пайгамбарыбызга чейинки мусулманчылыкта болгонбу же Мухаммед пайгамбарыбыздан кийинки мусулманчылыкта болгонбу деген түшүнүк болушу мүмкүн да. Кайсы мусулманчылык? Суроону так коюш керек да. Манастабыздын доору жөнүндө бере турган болсок, Манастабызда эң байыркы доорлор бар. Исламга чейинки эмес, христианчылыкка чейинки дагы доорлор бар. Эң байыркылыгы, өтө көөнөлүгү, өтө байыркы издери бар да. Кайсынысы болгон, муну так изилдеш кыйын. Себеби кийинки маалыматтардагы улам, кийинки маалыматтар аралашып кеткендиктен эрежелер чаташып кеткен да. Чаташып кеткен. Ал эми бир кудайга ишенүүчүлүк кыргыз байыртан колдонуп келген, теңирчиликке чейинки балким түшүнүктөрдө колдонуп келген нерсе болушу мүмкүн. Ошол бир кудайга ишенүүчүлүк бул мусулманчылык деген түшүнүк деп кабылдасак болот. Мусулманчылык өзү, муслим деген бир кудайга ишенүү деген түшүнүк да. Ооба. Кудайдын бир экендигин билүү.
ал ким экендиги ал башка маселе. Талкуу бар да, мындай ой бар. Биздин көбүнчө сөздөрүбүз араб тилинен алынган деген. Канча пайыз араб тилинен алынган, бул өзү дээрлик чындыкпы? Араб тили бул ушул биздин заманда эң олуттуу, эң көркөм, эң керемет, эң бай тилдердин катарына кирет да. Анын сөздүк кору кенен, абдан терең. Бул тил кыргыз тилинин катмарына, кыргыз тилине ушул күнүмдүк сөздөрдү кенен колдонулуп башташы 11-9 кылымдан 11 кылымдарда активдүү кирди. Бул биринчи ушул агымы болду да. Акыркы жылдары дал ушул маселе боюнча көп талкуу болгондуктан терең изилдөө жүргүзүлдү. Кыргыз тилинде араб тилинен кирген сөздөрдүн катмары, бөлүгү абдан көппү, жогору деген суроолор абдан көп келет. Ошонун натыйжасында кыргыз илимпоздору, тил илиминин адистери бул боюнча изилдөө жүргүзгөн. Жалпы жонунан эң көп колдонгон 40 000 сөздү алат дагы кыргыз тилинде, аны катмарга бөлөт. Албетте, биздин 3000 жылдык тарыхыбызда далай тилдер менен алыш бериш болду, ошондон көп сөз кирди. Бирок негизги бөлүктөрдү бөлсөк, бул орус тили 10-11% түзөт экен. Демек, орус тилинен кирген сөздөрдүн ичинде француз, латын, грек, немис тилинен кирген сөздөрдүн баарын камтыса болот. Орус тили аркылуу. Андан кийинки орунда араб тили деп ойлойсуз, жок, араб тилинен эмес. Экинчи орунда бул парсы, иран тилинен кирген. Бул сөздөр жанагы мива деген сыяктуу, мөмө, кер, азыркыча биз кер деп сүйлөп атпайбызбы? Айтор дал ушул багыттагы анар деген сөз сыяктуу толгон, токой сөздөр кирген. Терс тилинен. Парсы тилинен. Ооба. Андан кийинки катмар бул араб тилинен. Үчүнчү гана деңгээлде турат. Араб тилинен ооба бизге деген бул дүкөн, пайда, пикир, өкмөт, максат, доор деген толтура сөз кирди. Ал болгону 5% түзөт, 5-6% түзөт. Ушунча эле. Ооба. Демек, ошол 40 000 эң көп колдонулган сөздү бөлүктөргө бөлсөк, болгону жалпы жонунан четтен келген сөз 22% түзөт экен. Ал эми мен башка өлкөдөгү, башка тилдердеги пайыздык көрсөткүчтү карап көрө турган болсок, орус тилинин 40-50% четтен кирген сөздөр. Ал эми корей тилиники болсо 80% четтен кирген сөз. Бул ал тилдин кедейлигинен, же болбосо ал тилдин жакырлыгынан кабар бербейт. Болгону ал адаптацияланган, ыңгайлашкан жаңы сөздөрдү итерип чыгарбай, аны кабыл алган тилдин катарына кирет дегенди билдирет. Мен жакында бир устаздын сөзүн угуп калгам, ал устазга бир кыргыз тили боюнча суроо берген экен, анан ал бир мындай башкача жооп берип, анан айткан экен да, биздин эмне деп атасыңар, биздин 80%быз бул араб тилинен алынган, кыргыз тилинен деп ушундай жооп берген экен. Бул өзү тилчиге кандай эме берет, эми тилчи канчалык обидно дейт. Бул маселе абдан чоң суроо жаратуучу маселе да. Кыргыз тилинин байыркы сөздүк кору азыркы араб сөздөрүндагы, парсы сөздөрүндагы, орус сөздөрүндагы толук жабууга мүмкүнчүлүгү жетет. Мисалы, дары сөзү кыргызча эм, табып сөзү кыргызча эмчи, килем сөзү кыргызча жайма, жазма, же болбосо карыз сөзү берги сыяктуу. Айта берсең сөз көп. Бул Махмуд Кашкари сыяктуу ошо улуу аталарыбыздын жазып калтырган түрк тилдеринин сөздүктөрүндө, байыркы кыргыз тилинин сөздүктөрүндө эң кенен, эң түрдүү вариантта кирет. Бирок кыргыз тили адаптацияга, ыңгайлашууга ылайыкталган тил. Четтен келген сөздөрдү сүрүп чыгарбай, аны кыргыз тилине ыңгайлаштырып, китапты китеп деп, мектепти мектеп деп колдонуп келатканыбыз дал ошондо. Мында эч кандай өзүн кем сезүү деген жок. Ошол эле кезде кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгү аны алмаштырууга жетет. Кыргыз тилин кедей, жакыр тил дегенге жатпайт. 80%, 60% деген бул болгону ошол ал адам күн сайын колдонуп жүргөн сөздөрдүн көпчүлүгү дал ошол тилден келгендиктен, ал мындай эки сөзүмдүн бири араб тилинен келген деген ой пикир калыптанган. Аз пайыз болсо дагы көбүнчө адамдар мындай пикир жаратат да, ошо арабизация деп, араб сөздөрүн такыр колдонбойлу. Өзү негизи эле араб тили бизге кандай таасир берет? Араб тили
жанагы мен пайыз көрсөткүчү менен да айттым, жалпы ар кандай жол жобосун айтып бердим. Араб тилинин таасири бүгүн кыргыз тилине эбегейсиз деп айта албайм. Бирок ошондой эле эгемендик жылдарынан кийинки ушул араб тилинин ээн эркин, тилдердин өзү эле ээн эркин өнүгүүсү таасир бербей койгон жок. Бул грамматикабызга таасирин биз байкасак болот. Мисалы, Кудай Таала сизден ыраазы болсун деген сөз айкашы көрүнүү маалыматта, баннерлерде илинип турат да. Бирок араб тилинин грамматикасына ылайык бирөөдөн ыраазы болсо, кыргыз тилинин грамматикасына ылайык биз бирөөгө ыраазы болобуз, сизге ыраазы болобуз. Ошондон улам алып карасак, мисалы, мен мектепке барам дегенди биз мен мектептен барам деген сыяктуу колдонуп жатабыз. Же болбосо мен апамды кучактадым дегенди мен апамдан кучактадым деген сыяктуу бул түпкү маанисин жоготуп которуп жатабыз. Ооба, мыкты араб тилчи болсун, мыкты дин таануучу, мыкты аны майда жанагы ийне жибине чейин изилдеген адам болсун, адис болсун. Бирок кыргыз тил илими, илим катары өнүккөн тилди дагы билген адамдар менен кеп кеңешпесе, аны тактабаса, тууралабаса, кыргыз тилине которулуп сүйлөгөн мааниси жоголуп, түп тамырынан өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ушул маселе дагы бар. Экинчи маселе, кыргыз тилинде род маселеси да. Ооба, англис тилинде бар, дүйнөдөгү бай араб тилинде бар, орус тилинде бар. Бирок түрк тилдеринде, айрыкча кыргыз тилинде род түшүнүгү керек болсо, бул сөздүн котормосу жок. Женский род, мужской род дегенчи. Мисалы, мугалим, мугалима, муслим, муслима, хафиз, хафиза, ушул сыяктуу абдан көп сөз жанагы кыргыз тилине которулбастан, кыргыз тилинин эрежесин эске албастан биз эки формадан сүйлөп атабыз. Жок. Кыргыз тилинде директор, директриса айырмасы жок. Биз экөөнү тең директор, мүдүр деп айтабыз. Ошол сыяктуу эле муслима, мусулман, муслим деген түшүнүк жок. Кыргыз эркекке да, аялга да мусулман деп кайрылат. Дал ушул сыяктуу эле устаз деген түшүнүк жок. Эркекке, аялга дагы биз устаз деп кайрылабыз. Бул кыргыз тилинин өзгөчөлүгү. Иш кагазда дагы кездешет. Жана төрайым, төрага деп кездешкени менен сөздүк кепте. Бирок жазууга келгенде эркек аялды карабастан төрага деп кайрылабыз. Ага лейтенант деп карабыз. Ага окутуучу деп карайбыз. Себеби бизде род түшүнүгү жок. Ушул сыяктуу эле анча мынча грамматикалык өзгөчөлүктөр дагы кыргыз тилине таасир берип жаткан чак. Кийинки суроом араб алфавити боюнча. Биз билесиздер, бир нече жыл мурун араб алфавитин колдонуп жүрчүбүз. Эмнеге баш тартты? Араб алфавитинин жагдайы абдан кызыктуу болду. Кыргызстандын аймагына кыргыздар өзү жалпы ошол 9-12 кылымдардан баштап, ошол 19-20 кылымдарга чейин ар тармакта Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Нурмолдо, Алдаш Молдо биздин не кыйын, не бир акылман, ошол акылман молдокелерибиз, данышмандарыбыз жазып сызып келген жазуу болду. 20 кылымдан башында ошол 1900 ошол 24-жылдары ошол Касым Тыныстановдун, Арабаевдин демилгеси менен бул жазуу сызуу реформаланды. Аракет кылды. Араб жазуусун кыргыз тилине ылайыкташтырып, калкка сиңирүүгө абдан чоң аракет болду. Бирок 28-жылы Тыныстанов баш болгон окумуштуулар араб тилинен баш тартуу боюнча бир нече себебин айтты да, эмне үчүн баш тартышыбыз керек. Биринчи себеби, араб тили бул жөн эле жазуу эмес, каллиграфиянын, ошол кооз жазуунун эң бир үлгүлүү мисалы да. Ал жөнөкөй калк үчүн, жөнөкөй ошол жашоочулар үчүн жазып сызуу абдан оорго турду. Башында башкача, ортосунда башкача, аягында башкача жазуу. Бул кыйынчылык жараткан. Экинчи мисал катары ошол Касым Тыныстанов үндүүлөрдүн же болбосо тыбыштарга ошол берилген тамгалардын аздыгы. Араб тилинде А, У, И ушул 3 үндүүнү гана бере алабыз. Албетте ар кандай белгилер аркылуу башканы бере алышы мүмкүн, бирок түрк тилиндеги эң көп үндүү тыбышы бар. Кыргыз тилинин бардык ошол өзгөчөлүктөрүн камтууга мүмкүнчүлүгү жетпейт деп баалаган.
себеби билесизби? Кыргыз тилинде 14 үндүү табыш бар. 8 кыска, 6 узак, созулма. Анын бардыгын араб тилиндеги үндүү табыштарга берүү мүмкүнчүлүк аз болуп, өтө көп белги болуп кеткен. Мындай айтканда, бул мындай грамматикалык жакта мындай жеңилирээк болсун деп, бирок Ооба. мындай кемсинтүү деген эмес. Жок, эч кандай кемсинтүү жок. Бизге жазуу сызууда. Ал эми үчүнчү маселе болсо, бул ошол бизге ошол кезде совет заманында орус тилинен, башка тилдерден келген сөздөрдүн алымы күч болгондуктан, ошол араб тилинде жазуу кыйынчылык жараткан. Жеңилдетүү. Ооба, жеңилдетти. Ошол жалпы 3 мисал менен 3 мисалды үлгү катары келтирип, араб тилинен латын алфавитине, араб алфавитинен латын алфавитине өтүү боюнча чечим кабыл алынып, анан латын алфавитине өткөнбүз. Жана араб тилинде баягы эле арабизациянчы элдер коркот да. Анда мындай суроо жаратат да. Акырында биз арабча сүйлөп баштайбызбы деп. Алар айтып баштайт го, ошол арабизация болуп деген адамдар көбүнчө айтат. Акырында биз арабча сүйлөп баштайбыз. Өлдү биздин кыргызыбыз деп. Ар бир тилдин өзүнүн ушул касиети, өзгөчөлүгү, баасы, баркы бар. Эгерде тил илиминин адиси катары жалпы ошол араб тилине анализ кылсак, ушунчалык эле биздин тилге кирип, ушунчалык эле кыргыз тилин басып ала турган күчү барбы, зорбу дегендей. Кыргыз тилине кирген, араб тилине кирген сөздөрдүн негизги бөлүгү бул маалымат, илим, аалым, адеп, ахлак сыяктуу ушул билим, илимге тиешелүү сөз. Анткени араб тилинин гүлдөп өнүккөн заманында Аль-Хорезми, Ибн Сина, Ар-Рази сыяктуу не бир акылдуу, не бир данышман ушул окумуштуу болду. Астрономия, физика, математика, медицинанын ар тармагы изилденди. Элестеткиле, Ибн Синанынчы ушул медицина боюнча жазган китептерин мейли батышта, мейли чыгышта окутулду. Ал тилди, ушул араб тилин үйрөнүү үчүн батыштын дагы, чыгыштын дагы илимпоздору жан талашты. Анткени функциялык муктаждык болду. Илимдин тили болду, дүйнөлүк тил болду. Бирок азыр жагдай кандай? Азыр жагдай башкача. Араб тилин мисал катары келтирип, мисалы өзүңүздөр деле көрсөңөр болот. Дүйнөдө илим менен билим, жаңы заманбап технологиялар боюнча макалалар чыккан Scopus журналында, эң беделдүү журналды алып карасак, 80% чыгып жаткан макаланын тили бул англис тили. Андан кийин испан тили, француз тили, немис тили, кете берип, араб тили, элестетиңиз, 1,5 миллиард адам сүйлөгөн араб тилинде болгону 0,3% гана жазылат экен. Бул жок дегендик да, жазылбайт экен. Ушул медицина, заманбап технологиялар, жасалма интеллект, роботтук технология боюнча илим жазылбай калды. Функциялык муктаждыгы азайып баратат. Мындай кыскача суроо. Кыргыздарында барбы? Кыргыз тилинде жалпы түрк тилдерин арасы алып карап турган болсок, албетте биз Орусиядагы субъект жана түрк тилдерин алып карабайбыз. Эгемен жана түрк тилдүү элдерди карасак, бир 100 миллионго жакын адамга көлөмү бирдей. Бизде 100 миллион эле, ал жакта Ооба, 1,5 миллиард. Ошо араб тилинин абалы начар турбайбы? Араб тилинин абалы начар эмес, анткени жараткан Алла Таала ушунчалык ырыскыны бериптир бул тилгечи. Куранды түшүрүү менен бүтүн дүйнөдөгү мусулмандарга араб тилин үйрөнүү, ыйык Куранды түп нускада окуу, бул ар бир мусулман, анын катарында мен үчүн дагы бул кызык, мен үйрөнгүм келет жана үйрөнүп жаткан кез. Ошондуктан ал ушул диний багытта, ушул Куранды өз түп тамырында, түп нускасында окуу үчүн ушул дүйнө элдеринин мусулмандары окуп жатат, түшүнүп жатат. Бирок бул эгерде динди кошпогондо, дин тармагын алып сала турган болсок, илим, билим, технология, заманбап технологиялар, жасалма интеллект сыяктуу эң керектүү дүйнөдөгү азыр муктаж болуп аткан тармактарда араб тили солгундап жаткан кез. Мисал эле келтирейин. Ошол кубаттуу, бакубаттуу Кувейт, Катар, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмирлиги сыяктуу мамлекеттердин падышалык, эмирлик академияларында кайсы тилде окуйт дейсиз? Англис болуш керек. Англис тилинде, француз тилинде окуйт. Элитасын дал ошол багытта, ошол тилдерде тарбиялап атат. Анан кийин ушул маселеде
көп суроо жаратат. Балдарга арабча эмес алып койсо болобу? болот. Кандай? Нурсейит. Мисалы үчүн бул арабча аралашып кыргыздашып кеткен ат, бирок арабча. бизде ошол эле Баатыр деген аттар бар, Нурбек деген аттар бар мисалы үчүн да. Ошол эле бизде Бакыт деген аттар бар. Эмне үчүн болбосун? Болот. Кыргызча аттар маңыздуу болуш керек. Маселе ошондо. Маңыздуу болсун. Арабча эмне кыласыңар деп көрөт да. Жок, мындай да кабыл алайлы да. Ысым койгондо, перзентке ысым койгондо келечекте ошол ысымдан тартынбай турган болуш керек. Бул биринчиси, экинчиси маанилүү, маңыздуу болуш керек. Мисалы пайгамбарыбыз деле ат койгондо, балага ат койгондо Абду деп коет. Абду менен Кудай Тааланын 99 ысмына Абду деген атты койгон аттар эң жакшы аттар деп айткан. Жөн эле сунуштаган. Парз деген жок, важип деген жок, милдеттүү деген жери жок да. Абдулла деген, Абдурахман деген, Абдулазиз деген мисалы үчүн ысымдар. Кудай Тааланын ысмын кул экендигиңизди далилдеп алып жүрөсүз өзүңүздө. Кандай сонун нерсе да. Мисалы ошол ысымга жараша адамда калыптанат экен кээде табиятычы. Андан кийинки ысым пайгамбарлардын аттары дейт. Мисалы үчүн Дауд, Иса пайгамбар, Муса пайгамбар дегендей, ошонун аттарын алып жүрүү деле сонун нерсе ысымдар. Андан кийин мисалы үчүн ошол эле Умар деген аттар бар. Бул эч кандай диний бир маңызы жок, ал жөн гана өмүр дегенде маселе. Аны Өмүрбек деп да койсо болот, Умар деп койсо болот. Ушул сахабалардын аттары. Андан кийинки ысымдар башкасын билбейм, арабтардын биз мисалы Зейдан же башка деп коюп аткан жери жок да ысымдарда. Биз диний мотивде гана коюлуп атат, маанилүү, маңыздуу деп. Андан сырткары кыргызчада албетте сонун ысымдар бар. Мисалы үчүн менин кызымдын аты Акбермет мисалы. Эмне үчүн болбосун? Сонун кыргызча нукура. Бирок арабча дегенде арабтын салтына ылайык эмес, динибиздин негизинде жакшы, маңыздуу ысым болгондо үчүн биз коебуз. Так болор, кыргызча болот. Мындай дагы бир популярдуу тема хайп болгон арабча ат коюу боюнча. Балдарыңызга арабча ат койбош керек, кыргызча коюш керек. Азыркы көбүнчө аттар араб тилинен алып кетти деп. Сен дагы Тилимпоздун таракчаларын киргизип турасыңбы? Бул мүчөсү ушундай билдирет депчи. Ооба. Маселе туура айтасыз. Ошол Тилимпоз баштан адам аттары боюнча изилдөөнү такай жүргүзүп турат. Мен айтор ары изилдеп, бери изилдеп, өзүм да көз карашымча ата эне баласына эч качан жамандык каалабайт. Ал жакшы ниети менен, жакшы тилеги менен балага ат коет. Демек, ким балалуу болду, анын өзүнүн эрки кандай ат коет. Мейли французча койсун, мейли немисче койсун, мейли арабча койсун, анын өз эрки. Бирок бурун кыргыздарда кандай болду? Кыргыздаркында кандай болду? Мисал катары эле Алымбек атканын атын айталы. Бул алым деген бул алим сөзүнөн. Жок, кыргыздашып Алымбек деди. Же болбосо Сулейман да алалы араб тилинде. Биз кыргызча Сулайман деп айтабыз. Же болбосо Юсуп дегенди айталы. Кыргызча Жусуп дейбиз. Якуб, Жакып, Исмаил деген сыяктуу бир бардык араб аттары кыргыздашып, кыргызчаланып айтылат. Алини Алы деп айткан сыяктуу. Ошондуктан арабча ат койгондо кандай болсо ошондой коюп койбостон, аны кыргыз тилине адаптациялап, ыңгайлаштырып, тууралап коюуну мен жөн көрөм. Неге бул маанилүү? Анткени биринчиден ал эгерде сиз арабча ат койгуңуз келсе, бул арабча, андан тышкары ал кыргызча, үчүнчүдөн тарыхы бар. Ошол бир нече бардык критерийлерге, бардык талаптарга жооп берет. Болбосо кыргызча дагы аттарды койсоңуз болот. Бирок жыйынтыгында ар бир ата эне өзүнүн баласына каалаган ат кое алат. Өзү эме деп коет го, ислам дини бул ошол керки улуттардын жаман жактарын алып коет, жакшы жактарын эле калтырат дейт. Биздин салтыбызга ошол кандайдыр бир таасир бердиби? Бир мындай бир керки салттардан балким биз мындай баш тарттык. Ошондой учурлар. Эми буга чейин болгон эмес, мындан кийин айрым бир учурларда биздин салтыбызга, биздин адаттарыбызга, биздин нарктарыбызга айрым бир учурда ошону бир туура эмес жактарды киргизгенге бир аракеттер болуп калып атат. Бул дагы болсо, бул жалпы ислам дини эмес, ошонун бир агымдары ошого тыюу салып атат. Мисалы үчүн балким салафиттер тыюу салып атабы? Бул жерден мына Урда кыргыздар өтө бекем карманчу, генофондду бекем сакташ үчүн кыргыздар жит атадан өтмөйүнчө эч качан бири-бирине үйлөнчү эмес. Ал эми бүгүнкү күндө 5 атаны киргизебиз дегендер чыгып атат. Ошондой эле
эки атадан кийин, бир атадан кийин деле үйлөнө берсе болот деп үйлөндүрүп койгондор чыгып атат. Булардын баардыгы кыргыздардын ушул буга чейин сактанып келген, генофондду бекем сактап келген кыргыздарга эчтене туура эмес болуп калат. Мына ошолорго окшогон баягы тыюу салуулар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыздар өздөрү мурдатан ата салты боюнча дайыма мындай сөөктү кайгырып, кошок айтып, өкүрүк ыйлап, ошентип баягы узаткан учурлар бүгүнкү күндө сөөктүн дене муздай электе эле алып барып көмүш керек. Алып барып туруп мындай кошок айтпаш керек. Кошок айткан бул болбойт. Пайгамбарыбызга шек келтиргендик болуп калат дегендей тыюулар бул кыргыз мындай салтына мындай карама каршы келген жагдай да. Ошон үчүн ушул жакта биз дайыма мындай интеллигенттер, бүгүнкү күндө дин адамдарына дагы айтабыз, кээ бир жерге барганда ушундай бир катуу тыюуларды көргөндө кыргыздын салтына эч качан тоскоол болбогула деп атабыз. Кыргыздын салты карманып келген каада салттар бул дайыма ислам дини менен карама каршы болгон эмес. Силер бүгүн карама каршы коюп атасыңар. Бул карама каршылык келип келе отуруп ортодогу нааразычылыкты туудурат. Мындай нерседен арыс болгула деп дайыма айтып келе атабыз. Көздүн негизи эле СССР малына келсек, айтат го СССР биз СССРдин курамына киргенде алар кадимкидей динди кысканга аракет кылды депчи. Бул чындыкпы? Эми бул коммунисттердин негизги идеологиясы бул динди апиум менен салыштырганда бул адамдардын башын айландырган апиум деп деле айтып жүрүшпөдүбү? Ооба. Анан ошонун бекем карманышып, анан эски араб тамгасындагы китептер болсо булардын баардыгы бул эскичиликке, динге мындай адамдарды ээрчитет деп туруп, бир мезгилде үйдөн эгерде араб тамгасындагы китептер чыгып калса, ошо үйдүн ээси жазаланчу. Жазаланчу дегенде бул Кадимгидей кармап барып туруп, сен деген эски диний ушундай бир китептерди алып жүрөсүң деп туруп, анан ошо бир мезгилде диний китептерди өрттөгөн учурлар өтө көбөйгөн. Анын айласынан ошол мезгилдеги айрым бир билимдүү адамдар ошол эски китептердин баардыгын, ал эски китептердин ичинде аябай мындай ошол мезгилдеги белгилүү жазуучулардын, дин аалымдарынын көптөгөн жакшы китептер бар болчу. Алардын баардыгын мүрзөлөргө алып барып, тоолордогу үңкүллөргө алып барып, желлерди казып, ошентип көм жашырган учурлар өтө көп да. Ошон үчүн биз ошол 19-кылымдагы көптөгөн китептерди бүгүн таалып айтпайбызбы? Мына Молдонияздын 23-жылы Молдонияздын 200 жылдыгын өткөргөндө анын кол жазмалары ошол көмүлгөн жерден таалган кол жазмалары кийин колубузга тийди да. Болгону 2-3 эле китеби. Ал эми калган китептердин баардыгы жерлерде көмүлүп, бүгүнкү күндө дагы жок болуп кетти. Демек бизде ошол Советтер Союзунун алгачкы мезгилинен баштап дээрлик кийинки эгемендүүлүккө чейин динге өтө катуу карашты. Кээ бир учурларда мына советтик партиялык кызматкерлер өзүнүн атасы каза болгондо атасынын жаназасына катышып, мүрзөсүнүн үстүнө Куран окуп койгон үчүн кызматтан алынган учур болду. Бул мына тарыхый көрүнүш. Мындай суроо жаралат да. Эгер биз ошол убакта 20% эле мындай 5 парызды аткарып, мусулман болсо, СССР курамына кирип туруп, алар көбүрөөк кысым жазса, кантип биз азыр дин бизде күчтөнүп кетти? Негизи мен логика боюнча жок болуп кетиш керек эле. Эмне мындай жардам берди жок болуп кетпегенге? Эми биз Кыргызстанда совет бийлиги орногон жерлерде динге мындай кысым жасалса дагы, бирок биздин бүт баягы ааламдашы мезгилде дүйнөдө дин сакталып эле калды. Анан ошол мезгилде жанагы бирин серин гана мындай үй бүлөлөр болгон. Ошол динди жашырып болсо дагы карманып, балдарын ошо диний медреселерге, мына Бухара шаарына чейин, ал жака чейин баягы окуткан. Бүгүнкү күндө мына Самидин каары, Раматылы Зиябидин каары, Абдрахман каарлардын бир туугандарын ошо мезгилде эле атасы
11 тууганын баардыгын ошол дин багытына эң мыкты болсо да дин багытына тарбиялаган, окуткан. Бүгүнкү күндө алар эң мыкты, бүгүнкү күндүн баардык бир туугандарынын баардыгы эң мыктылардын мыктылары болуп атпайбы? Атактуу каарылар чыгып атат. Куран окуу боюнча биринчи орунда ээлегендер чыгып атат. Мына ошондой биринчилерин баягындай ар бир райондо, чөлкөмдө ошондой адамдар сактап кала алган да. Кийин анан бара мына Совет бийлигинин коммунисттик диктатуранын күчү алсыздана баштаганда анан ошондой жанакы динге берилүү, динди кармануу акырындап кайра жандана баштады. Чоо ажы Раматуллук айтып калат го, дават аябай жардам берди, ошол ичкиликтен дават эле сактап калды. Бул чындыкпы же? Бүгүнкү күндөгү динге болгон мамилеге, динге болгон ушундай бир көп жаштардын ошол киришине сөзсүз түрдө ошол дават жардам берди. Эгерде дават жүргүзбөгөндө мынчалык жаштар ага бара албайт болчу. Себеби мына 2 күндүк, 3 күндүк, 40 күндүк даваттар барбы? Ошол даваттардан кийин адам такыр башкача болуп, мына динге болгон мамилеси башкача болуп атпайбы? Анан ошол эле мезгилде жанакы даваттагы аша чаап, жанакындай эшиктерди каккылап, анан баягы кирип алып, силер деген мына мечиттигер бош турса эмне отурасыңар, чыккыла барып туруп, мечитке баргыла деп жанакындай баягы мындай бир агрессивдүү жол менен үй бүлөсүн бага албай, үй бүлөсү ачка калып, анан жанакындай шалбарларды кийип, айылдарды кыдырып ошондой дават кылгандар кайра баягы динге болгон мамилени суутат. Ошон үчүн даваттын дагы эң жанакы кичинекейден акырындап жүргүзүп, кызыктуу, элдин арасында аябай пайдалуу жүргүзсө, ушул дават аркылуу 90-жылдардан кийин мына жаштардын ичкени азайды, ыймандуулугу артып атат. Бүгүнкү күндө ошол мусулманчылыкка, ислам динин бекем туткан жаштардын санынын көбөйүшү мына ошо дават. Биз светтик өлкөбүз да, бирок 90% мусулман болуп эсептелет да. Мындай абалда мусулман өзүн кантип алып жүрүш керек өзүнө? Эми бизде Куранда деле, пайгамбарыбыздын үйрөтүү окутууларында деле жаратканга баш ийебиз, пайгамбарга баш ийебиз, бирок башыбыздагы шайланган башчы же мыйзамдарга баш ийип жашаганды билдеттүүбүз негизи. Демек 90% мусулман болсок дагы Кыргызстан кандай мамлекет экендигин унутпашыбыз керек. Система катарында ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип жашаш биздин ар бир мусулмандын милдети деп айтам да. Демек негизги жөнөкөй эле айта турган болсок, биз бул жакта өзүбүздүн албетте тилибизди, динибизди дагы жоготпостон, мындай айтканда башка бир коомду туурабастан өзүбүздүн мындай айтканда Кыргызстанга таандык болгон боёгу менен боектолгон улуттук жана диний баалуулуктарыбызды бирге жашашыбыз керек. Салттар боюнча көбүнчө айтат го, ушул дин кармаган адамдар салттары дагы арыпташып кетти деп. Бул канчалык салт дегенден максат эмне? Маселе ошондо ачыктап алайлы да. Мисалы үчүн, эгерде үйлөнүү салты арыпташып кетти десек, жаңылышабыз. Мисалда, үйлөнүү Кудайга шүгүр кыргыздын эле айткан эмеси менен баратат да. Ал жерден бир гана арагын тыйып койсо, бийлеген баягында бий тансасын тыйып аткан болсо, бул эми арыпташып кетти дегендик эмес да. Бул өзүбүздүн түпкүрүбүзгө кайтып атабыз дегендик. Биздин эле ата бабаларыбыз 100 жыл нар жагындагы тойду элестетип көрөлү, кандай болгон. Жакшынакай эле үйдө бата дуа берип эле, ата бабаларыбыз, энелерибиз кыздарды күйөөгө узатканда жакшынакай эле узатып, ысырапкерчиликке жол бербей эле малын союп, элди чакырып батасын алып эле узаткан негизи. Бүгүн бизде каада көбөйүп кетти, билесизби? Каада көбөйүп кетти. Ошон үчүн бул салт арыпташып кетти деген салттарды мен көп деле көрө албайм. Кээ бир адамдарда болушу мүмкүн. Арабтын ушул салты мага жакты, ошону карманып атам деши мүмкүн. Ал өзүнүн эрки, ал адамдын өзүнүн эрки болот да. Биз аны эгер коом жалпылап кетип аткан болсо, жалпы мусулмандар ошого барып аткан болсо, аны тескей турган бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр муфтият бар, алымдар кеңеши бар. Айтабыз, арабтын салтын урматтайбыз, каадаларын урматтайбыз, бирок ал бизге туура келгени бар, келбегени бар. Махыр жок болчу дейт го бизде. Махыр деген нерсе бизде ошол түшүнүк мына 70 жылдын ичинде балким өчүп кетти да. Советтер Союзунун үчүн бул да система да. Ал атайын динди жок кылыш үчүн келген система. Ошондой өчүп кеткендер балким. Ага чейинки ата бабаларыбызда махыр деген түшүнүк болуп эле келген. Эми ошол өчүп калган нерсени кайра жандандырылып атат да. Бирок махырда эскерте турган нерсе бар. Махырдын эң жакшысы жеңил болгон деп айтат пайгамбарыбыз. Карындаштарыбызга айтам, кыздарыбызга айтат элем да, ушул учурдан пайдаланып, махырды жеңил сураса.
Ушу махыр десе эле 3 комната үй, анан чоң машинелерди, кымбат баалуу, керек болсо яхталарды сурап атпайбы негизи. Байкуш эркекке колунда келбейт ал. Айлыкка иштеп аткан, балким бизнесмен, өтө күчтүү бизнесмен болсо деле төлөп бериш абдан кыйын болгон нерсе. Эртең ошону төлөбөй өтүп кете турган болсо, карыз бойдон келет кыяматка барат. Ошону билиш керек. Эң жакшысы жеңил экен махырдын. Ооба, махырды берсин. Бирок ошол махыр бул арабтыкы деп айта албайбыз. Бул диний пайгамбарыбыздын сүннөт таштап кеткен амалдарынан. Ошол аялдын, кыз баланын акысы. Өзү негизи эле арабизация деген эмне? Бул коркунуч барбы чындап? Эми мындай да, мен ушуну айтып кетейин. Арабизация деген бул араб дүйнөсүнүн тилин дагы, салтын дагы, адатын дагы, керек болсо кийимин дагы, алардын араб десе эле бул ислам эмес да. Арабтын ичинде салты туура эмес болгон, үрп адаты дагы туура эмес болгон толтура инсандар бар да, мисалы үчүн. Ошонун баардыгын кабыл алуу дегендик. Массалык түрдө, мисалы үчүн тилди да бербей, кыргызчаны унутуп калдык, арабча сүйлөшүп атабыз. Барбы, мен суроо берем бизге. Ушундай барбы мүмкүн? Жок да. Бүгүн араб тилин окуп жаткан ислам университетиндеги биздин окуучулар да араб тилин араң сүйлөшөт, мисалы 4-курста. Калды эми биз арабташ, арабизация деген ошол. Менин пикиримдеги арабизация ошол. Арабташып кетип атабыз дегени биротоло эле арабтарды карап эле арабча сүйлөп, арабча саясий маселебизди арабтар менен чечип калган абалды арабташуу деп айтабыз. Бүгүнкү күндө аны мен Кыргызстанда байкаган жерим жок. Бир адам динге кирип аткан болсо арабташып кетти деген дурус эмес. Диндин улуту жок. Негизи эгер билсек, диндин улуту жок. Ооба, Куран араб тилинде түшүрүлгөн. Ал өзгөчө бир нерсе. Пайгамбарыбыз, соңку пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам араб болгон, ол башка маселе. Бирок бейиштин тили араб тили экен, ал башка маселе. Бирок бул деген нерсе араб дүйнөсү кенен чоң да. Араб дүйнөсү нагыз араб болгондор бар, нукура араб болгондор бар, анан арабташкандар бар. Мисалы үчүн Түндүк Африка толугу менен Египеттен баштап Ливия болсун, Сирия болсун, бүт баардыгы негизги чейинкилер арабташкан коомдор булар. Египет мына Амр ибн Ас деген сахабанын доорунда арабташты, араб тилин үйрөндү. Мына ошолорду арабташты десек болот. Менде ойлондору көп болсо, теңирчи деген бул бир башка бир кудайга ишенет, дуктарга деген сыяктуудай. Жок. Мындай да, бүгүнкү күндө чындап эле отко сууга сыйынгандарыбыз көп. Бар ошондой. Көп, ар кандай туура эмес түшүнүктө жүргөндөр бар да. Мына кызык экен. Сиз көрдүңүз беле отко сууга сыйган? Мен өз жашымда көргөнүмдөн андан. Эми аралашып жүрөбүз да, көп эле нерсеге аралашып атабыз. Биринчиден бул түшүнүктөрдүн өзү билимсиздиктен келип чыккан нерсе. Билимсиздиктен. Мен айтып атпайм, теңирчилик деген эмнени билдирет, түшүндүрөт. Бул бир кудай деген түшүндүрөт. Эгер бир кудай деген, теңирчилик деген бир кудай дегенди түшүндүрсө, мусулманчылык деген бир кудай дегенди түшүндүрсө, анда эмнеге талашып атабыз? Талаш болуш керекпи? Болбош керек. Болбош керек. Эрежелеринде сен мындай сыйынасың, тигиндей сыйынасың дегенде талаш болушу ыктымал да. Мусулманчылыкта 5 маал намаз окуш керек десе, жок бизде андай эмес деши ыктымал. Мисалы, бирок түпкүлүгүндө экөө тең бир кудайга ишенип атабы? Ишенип атат. Теңирчиликтин анда ырым-жырымдары кандай, жөрөлгөлөрү кандай деген суроо жаралышы мүмкүн да. Биз өкүргөндө эмне деп өкүрөбүз? Эсил кайранды айтып өкүрөбүз, Эсил кайран бир борум. Ошол эсил кайран деген сөз исламдагы рахматылык, раматылык деген эле сөздүн бир мааниси. Ошого окшогон нерселерибиз бар да, биз билбей күнүмдүк турмушубузда пайдаланабыз. Баарыбыз. Мусулмандар деле, мусулман эместер деле, кыргыз болгондон кийин бул нерселерди пайдаланабыз. Бирок булар байыртан каныбызда жашап келген түшүнүктөр экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Булар дал келген үчүн жашап кеткен. Бири-бирине дал келген үчүн жашап кеткен. Карама каршылык эмес, булардын түшүнүгү туура болгон үчүн жашап кеткен. Биз өзүбүз акылыбызда туура эмес кылып алып туруп, кантип сыйынат дегенде же башка эрежелерде анан кийин талашты жаратып алып атабыз да. Теңирчилер деле бир кудайга сыйынат. Ислам дининдегилер деле бир кудайга сыйынат. Эрежелеринде балким башка нерсе бардыр. Эгер туура түшүнсөк, азыр мына телефондун эски мурда чыккан үлгүлөрү бар. Анда көргөзбөйт. WhatsApp, Twitter соц тармактарды колдоно албайсың. Элес көргөзбөйт. Элестетип көрө, телефон менен эле салыштырып көрөлү да. Телефондун алгачкы үлгүсү кандай эле? Анда жанагы жиби менен эле, андан кийин жиби жок байланыштар чыкты. Алар мындай чоң эле. Андан кийин сенсордук
телефондор чыкты. Улам кыскасы өнүгүп отурду да. Бул адам менен болгон байланыш жөнүндө сөз болуп атат. Адам менен болгон адамдын байланышы. Руханий байланышты элестетип көрөлү. Руханий байланышта да Кудай адамдын өнүгүүсүнө жараша улам толуктап турду да. Динде Байыркы динди мындай кылды, адам өнүктү, анан дагы бир пайгамбарды жиберди, андан өнүктүрдү, анан эң акыркы үлгүсү деди дагы исламды жиберди. Мындан кийин мындан жаңы телефон чыкпайт дегендей түшүнүктүү карап көрөлү да. Жаңы iPhone болбойт дегендей да. Кудай менен болгон байланыштын эң жаңы үлгүсү бул ислам. iPhone көтөрүш керек деген сөз да. Исламды карманыш бул эң жаңы телефонду көтөрүп жүрүү деген эле түшүнүк. Ошо биз эң момун экенибиз. Руханий байланыштан алып караганда да. Эми бирөө эски телефонду көтөрүп жүрсө, сен эски телефонду көтөрүп жүрөсүң деп урушкан туура эмеспи? Ал өзүнө ыңгайлуусын карап атат. Мына ислам дининдеги пендечиликке алдырып ийген көрүнүштөр ушундан улам болуп атат да, башка диндегилерди тескери исламга каршы коюп коебуз да. Үндөбөй өзүңдүн телефонуңду көтөрүп жүрө бер, убагы келгенде ал дагы ошого өтөт. Болду. Аны каршы койбош. Динди кармагандар, динчилер мындай айтканда башка динди, башка көз караштагы адамдарга кандай мамиле жасоо керек? Мисалы үчүн бизде деле бар го мусулман бир туугандарыбыз, сен эмессиң деп ушинтип бөлүп салып, жаман мамиле кылып салат го, ошол да туура эмес деп ойлойм. Сады Ширази деген аалым өткөн, ошо кишинин жакшы бир сөзү бар да. Досторуңа жоомарт бол дейт да. Душмандарыңа дейт айкөл бол дейт. Бул чоң бир критерий да, мунун аркасынан мындай толтура маани чыгарсак болот. Демек, мусулман инсан мусулманга, мусулман эмеске баарына сылык сыпа, мусулман деген сөздүн баш ийген, анан ислам эмес, момун мусулман дегенче ыйман келтирген ишин анан башкаларга тынчтыкты тартуулаган инсан. Сенден мусулман адам катарында сенден бир коркунуч келбеш керек. Сенден бир негатив келбеш керек. Сенден бир зыян келбеш керек, сын келбеш керек. Башкаларга ошол мамиле кылышыбыз керек. Анан бул христиан экен, астагфирулла, бул кафир экен, мунун каны адал, анан өлтүрүш керек. Бул биздин сыфат эмес. Анда эмне үчүн биз пайгамбарыбыз бүт баарын кылып салбайт беле, бардыгын? Биз пайгамбардан артыкпызбы деген суроо келет. Ошон үчүн биз башкаларга жакшы мамиле кылганга милдеттүүбүз. Башкалар менен диалог ичинде жашаганга милдеттүүбүз. Мусулмандарга дагы көбүрөөк жакшы, өзүбүзгө жараша ишеним арта турганчалык деңгээлде боорукер, жардам бере турган инсан болот. Башкаларга да жардам берели, бирок жекибейли. Араб тилин үйрөнүү бул шартпы же каалоо? Менде мындай принцип бар, Сейит мырза. Канча тил билсең, ошончо адамсың. Мен колумдан келсе, мен перс тилин үйрөнөйүн деп атам. Колумдан келсе, мен Кытай тилин үйрөнөйүн деп атам. Мен Кытай тилин үйрөнсөм, мен Кытай болуп каламбы? Ошон үчүн араб тилин үйрөнүү биздин Кураныбыз болгондугу үчүн гана араб тилин, Куранды үйрөнүш үчүн, Куранды накта өзүнүн ордунда 3 түрдө х бар. Ар бирин өзүнүн ордуна чыгара албасаңыз, маанинин, сөздүн мааниси өзгөрүп барат. Күнөөкөр болуп калабыз жараткандын алдында. Ошон үчүн гана үйрөнүү бул жакшы милдет. Жакшы болот. Ар бир мусулман билсе жакшы болот. Бирок разговорный деп коет, сүйлөө үчүн араб тилин үйрөнүү бул ыктыярдуу. Ал кааласа үйрөнсүн, кааласа үйрөнбөй эле койсун. Шарият боюнча бул парспы же? Жок. Бул Куранды үйрөнүү милдет баарыбызга. Ар бир мусулман Куранды окуганды билиш керек. Ар бир мусулман. Мунун моюнда ар бир мусулмандын парызы деп айтсам да болот да. Неге Куранды? Мен араб тилинде аткан жерим жок. Бирок Куранды сиз кайсы тилден үйрөнөсүз? Аны кириллицадан үйрөнө турган болсоңуз, жана айткандай толтура ката кетиребиз. Биздин тамгаларыбыз араб тамгасында эмес да. Ошон үчүн ошол негизде гана биз айтып атабыз үйрөнүү. Ал эми илимди үйрөнүү, мисалы үчүн да жалпы илимдерди, бул жерде хадисин, акыйдасын тереңдетип үйрөнүү парыз эмес ар бир мусулманга. Ал ошого таандык болгон, мындайча айтканда мутахассис деп коет, ошого адис болгон инсандарга үйрөнүү гана милдеттүү. Жөнөкөй карапайым калкка үйрөнүү жөн гана сүннөт. Илимдерди элестетиңиз, анда араб тили андан да нары түшөт да, андачы шарт эмес. Грамматикасын үйрөнүш шарт эмес. Биз Куранды үйрөнүш үчүн гана, намазды туура окушубуз үчүн гана мусулмандар араб тилди, сөздүн ар бир айкалыштарын кантип чыгат, кайсы жерден чыгат үйрөнгөнүбүз бул милдеттүү деп айтам. Мисалы үчүн, эгер намаз учурунда мен намазды окутканда туура окуганда эле үйрөнүп алсам жетиштүү экен да, эгер мындай. Ооба.
жөнөкөй карапайым Так, так калка деп айтылат. так ордунан чыгарыш үчүн гана окусаңыз, канча сүрө жаттасаңыз ошону так окуганга, үйрөнүш үчүн гана араб тилин окуган болсоңуз бул жетиштүү. Мазхабтар тууралуу мен комментарий уккам. Ушул мазхабтар ар бир элде өзгөчө. Биз кантип түшүнөбүз туура жолдобузбу деп? Кыргыздардын мазхабы, башкалардын мазхабы. Мазхаб негизинен мындай да, Куранда мазхаб деп келген эмес. Ооба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү булак болгондугу үчүн ал убакта мазхабка муктаждык болгон эмес. Пайгамбарыбыздан кийинки сахабалар доорунда да мазхабка муктаждык болгон эмес. Бирок андан кийинки доорлордо адам баласы географиялык аймак кеңейген, мусулмандар кеңейип баштаган, тилдер өзгөргөн, перс, түрк, араб деп. Анан динди үйрөнүү дагы өтө кеңейгендиктен адамдарда ар кандай пикирлер, ойлор жарала баштаган. Кээ бирлери өзүнүн философиялык оюна сала баштаган, кээ бирлери терең окубаганлыгына байланыштуу момундай экен деп чөлдүн элдери, тоонун элдери өзүнө жараша бир мындайча айтканда өкүм чыгара баштаган учурларда Кудай таалам насип кылып гаалымдар чыккан дагы. Мына ошол Абу Ханифа, Имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал, Имам Малик окшогон 4 имам мектеп деп атышат, багытты 4 замандын айкалышында бир учурда эмес. Бири-биринин мындай учурунда кызматташкан дагы эмес да, мындай караганда. Мисалы үчүн Абу Ханифа көз өткөндөн эң алгачкысы Абу Ханифа биздин имамыбыз. Анын мектебин түзүп кеткенден кийин Имам Шафи төрөлүп атат. Төрөлүп анын окуучуларынан барып бата дубасын алып, андан кийин өзүнүн кээ бир маселелерде көз караштарын географиялык аймакка жараша, араб дүйнөсү башка, түрки дүйнөдөн өзүнүн географиялык менталитетибиз бар, ошого ылайыкташтырып, динибизди эле жеңилдетип, чайнап деп айтат го, жиликтеп берген форманы биз мазхаб деп айтабыз. Биздин Кыргызстан, Орто Азия жалпы Ханафи мазхабындабыз. Не практикалык исламда, мисалы үчүн намаз, орозо, закат, ажылыкта. Ал эми ишеним дегенде адамдын Кудай тааланын бар экенин, бир экенин сыпаттары менен ахирет күнүнө тагдыр жана башка маселеде эки мазхаб бар. Анын бирөөсү Аль-Матуриди деп, биз дагы деле Орто Азиядан чыккан аалымыбыз, Абу Мансур Аль-Матуриди деген чоң аалымыбыздын жолундабыз. Ушул экини эле багытты алып койсок, биз үчүн көп нерсе жеңил болот. Мисалы үчүн Аймакка жараша экен, ошондо бизге аймакка жараша болот. Көбүнчөсү аймакка, себеби биздин менталитетибиз башкача, түшүнүүбүз башкача. Коркунуч деген бар го, эгер биз ушинтип араб жааттарды кое берип, арабча сөздөрдү биздин сүйлөшүүбүзгө кошуп, иншалла, машалла деп кошуп атыптыр, биз такыр араб болуп калдык. Эгер кадамдан кыжырын келтиребиз да. Анда биз тилибизден башка орусчанын дагы говорларын, сөздөрүн чыгарышыбыз керек, мисалы үчүн по-моему дегендерди, перстердин дагы толтура эмеси бар да, сөздөр бар биздечи, мисалы үчүн чыгарышыбыз керек. Анда келиңиздер чыгарайлы, анда майдан деп эле коелу, мисалы үчүн да, биз ат майданында дейбиз, борбордук майдан дейбиз. Мисалы көптөгөн эмелерибиз бар да, биздин кыргыздашып калган атын. Муну менен арабташып кеткен жерибиз жок да. Биз жөн гана тилибиз байып жатат аны менен. Бул тилдин байыганына биз тескерисинче кубанышыбыз керек. Бирок сиз айткандай, кээде ашыкча эле, аша чаап эле, сиз айткандай, иншалла, машалланы жеринде дагы колдоно албастан, муну жөн эле өздөрү иншалла дей берсе, бул дурус эмес. Мисалы адам баласы бир туура эмес ишти кылыптыр, иншалла аткарам десе, оорлук кылам десе, бул дурус эмес. Негизи ушул нерсени абайлашыбыз керек да. Бир аз чектен ашкандай жактарыбыз бар, аны да абайлашыбыз керек. Андай адамдар да барбы? Бар. Мисалы дейли, иншалла, машалланы мен карызыңдан кутулбайсың десе, иншалла дейт да. Бул кутулбайм деген маани дегендей да айткандар бар. Ниетинде башка да. Иншалланы колдонуп коет. Мисалы үчүн бир нерсени акчаны өндүрүш үчүн дагы иншалла деп колдоно берет да, мындай сөздү бере берет. Бул да дурус эмес да. Өзүнүн туура эмес ишине, амалына диний терминологияларды колдонуп, бизнес үчүн дагы колдонуп, кээ бирлери алып кетем деп анан жакшы көрүнүп, кээ бирлери саясий максатта колдонгондор бар, мисалы үчүн. Эмне үчүн муну да кереги жок деп айтам да. Мындай чын дилден, жүрөктөн сөздүн маанисине түшүнсөңүз, жеринде колдонуңуз. Болбосо буюрса деп эле айтыңыз. Мен да көбүнчөсү буюрса деп эле айтам. Кудай таалам буюрса болот деп айтам. Кыргызча айтсам эч кандай. Негизи ниетиңиз Кудай таалам жүрөктө окуп турат, Кудай таалам. Ниетиңизди билет, кандай деп атканыңызды. Биз эми тилебиз, Кудай буюрса десек деле, Алла таалам буюрсун, иншалла десек деле, ниет бир го, максат бир да, кете берет. Маселе элдер чочулап, өөнсүрөп, бизден ушундай өөн учурап, анан бизди жек көрбөсүн да. Диндеги терминдер кыргыз тилине ыңгайлаштырса болобу? Мисалы үчүн намаз, ошого окшогон сөздөрдү, дават. Биздин тилекке каршы, бизде азыр дин таануучулар бар, анан тил таануучулар бар. Тил илимин, анан дин илимин изилдегендер бар. Экөө тең бир пикирде, бирок араб тилин изилдөөчүлөр да бар да. Үчөө катар келип талкуулай келгенде,
Биздин көп сөзүбүз бул араб тилинен эмес, бизге парсы тили аркылуу келген. Мисалы, боомдат деген сөз багымдат деп колдонуп жүрөбүз парсы тилинде. Хуфтан, куптан, тозок, орозо, роза деген сөз. Бирок чындап эле намаздын аттары өзү араб тилинде такыр башкача болот. Ооба. Демек бизге ошол диний түшүнүктөр, ислам дининин сөздөрү бул парсы тили аркылуу келген бизге. Ошондуктан биз багымдат деп туруп, куптан деп туруп, орозо кармап турупчу, биз мусулмандыгыбыздан тайдыкпы? Жок. Эң мыкты мусулмандыгыбызды көрсөтүп келатабыз. Дал ошол сыяктуу араб тилиндеги мисалы барака деген сөздү биз береке деп эле колдонуп жатабыз, Вакил дегенди өкүл деп, хукмет дегенди өкмөт деп колдонуп жатпайбызбы? Бул жерде өздөштүрүү, тил өзүн өзү сактап калуу үчүн адаптациялайт, ыңгайлаштырат. Бул сөздү мен улам колдонууга мажбурмун. Ошондой эле биз дагы харамды арам, халалды адал деген сыяктуу фарсты парз деп колдонушубуз керек. Бул динге тиешеси жок, бул араб тилине тиешеси болот. Араб тилинен алынган тилди, сөздөрдү биз өзүбүзгө өздөштүрүп атабыз, тилибизди сактап калуу максатында. Мисалы үчүн бөлүш керек экен, кайсыл жактан арабча болуп саналат, кайсы жактан диндин тили болуп саналат. Ооба. Мисалы үчүн намазды кыргызча окуса болобу? Ушул жерде мен бир жолу жана акыркы жолу айтайынчы. Тилчилер арасында дагы, ушул диний алымдар арасында дагы орток пикир бар. Намаз, азан, мааниси өзгөрүп кетпеши үчүн төс жана так араб тилинде айтылган дуалар кыргыз тилине которулбайт жана башка тилдерге которулбайт. Түп нускасын сактап калуу үчүн ал арабчадан башка тилге которулбай айтылат. Ал талкууга да жатпайт. Бирок андан тышкары баяндар, даваттар, түшүндүрүү ишинде кайсы жерде жердеп жатсаң, ошол жерден ырын-ырда деген сыяктуу Чубак ажы айткандай, ошол тилге ылайыкташтырып, баяндоочун ордуна коюп, туура жазып, туура сүйлөп, ошол жергиликтүү калкка туура ыңгайлуу жеткирүүнүн жолун издеш керек. Бул Чубак ажы айткандай сүннөт. Пайгамбар дагы ошо араб тилинде сүйлөгөндө өзүнүн тилинде баяндоочун эң көркөм, эң туура, эң так кылып айтканга аракет жасаган. Дал ошол дагы биз дагы өз эне тилибизде туура, так, ыңгайлуу, ыраттуу сүйлөгөнгө аракет жасашыбыз керек. Бул туура көрүнүш. Ошондуктан кыргызча туура сүйлөй турган жагдай бар, бирок кыргыз тилине которулбайт, ал талкууга жатпай тургандагы маселе бар. Ошону биз ажырата билишибиз керек. Жанагы мен айтып жаткан азан, намаз сыяктуу ошол жагдай бул динге тиешелүү маселе. Ал эми калган учурда тилге тиешелүү маселеде биз кыргыз тилчилери араб тилчилери менен толук дискуссияга түшүп сөз тартыша алабыз. Бирок динге келгенде ал маселе талкууга жатпайт. Ал биздин жанагы талкуулай турган темабыз эмес. Аны дин алымдары бар, алардын айтканына таянабыз. Мындай суроо жаралат да, силер айтпадыңарбы? Парс тилинен алынган деп жана багымдат деген, буну кыргызча которсо болбойбу? Жок. Кыргызча. Мисалы үчүн, баары деле чыгат, ошон кыргызча которуп берсин деген жазгандар чыгат. Таңкы намаз, түшкү намаз деп айтып, ошол аттар белгилеп койсок болбойбу? Эмнеге именно багымдат деп айтышыбыз керек? Менин оюмча бул кайсы бир деңгээлде термин катары да кыргыз тилине кирип кетпедиби? Мен жанагы ошол сөзүмдүн башында айткандай, кыргыз тилине которула турган сөздүн баардыгына кыргыз тилинин күчү дагы, дарамети дагы жетет. Тыштан келген сөздөрдүн дээрлик көпчүлүгүн кыргыз тилине түп тамырынан которулабыз. Бирок ал калыптанган, элдин аң сезимине сиңген, мен айтып аткан Молдо Кылыч, Молдо Нияздардан бери бул калыптанган. Менин атам ушинтип сүйлөгөн, чоң атам ушинтип сүйлөгөн, бабам ушинтип, бубам ушинтип, буларым, жотом, жатым дагы ушинтип сүйлөгөн. Бул тилге аркыбызга сиңген сөз болуп калды. Демек, аны өзгөртүп, бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун кереги жок деп мен эсептейм. Анткени тилүү организм, ага жаңы сөз кирет, ал калыптанат, сиңет жана биздин сөз катары чыга келет.
Анысы биз багымдатты, куптанды, өзүбүздүн сөзүбүз катары кабылдайбыз жана сөздүктөргө жазабыз. Эми мындай спор болгон суроолорду берейин. Өзү аябай талкуу жараткан. Эң талкуу жараткан бул ошо кийим боюнча. Азыр ошол дини кармаган кыздар, алар хиджаб кийиш керек дейт го. Хиджаб кийип, анан кээбиркилер айтат, өзү биздин кыргыз улуттук кийимдерибизди кийсек болот. Мурун ушундай эле кийинчү биздин апаларыбыз деп. Апаларыбыз ошондо чындыгында эле башын жаап, чачын жаап ушинтип кийинчү беле? Же бул тоже бир калппы? Мына арабтар өздөрү деле жанакы бети башын чүмкөнүп кийинген аялдарды көрүп туруп, бул ислам дининин кийими эмес дейт. Бул деген арабтардын тиги шартында бул өтө күн ысык дейт. Анан ушундай кум, ушундай баягы кум жайытып коет алардачы. Кум жааганда бети башына кирип, тиги жерден ушундай чүмкөнбөшкө арга калбай калат дейт. Ошондон улам биз буну кийинге аргасыз болгонбуз дейт. Биз болсо аны бүгүнкү күндө ошо бул көрсө ислам динин кармагандардын кийими турбайбы? Биз аны кийбесек болбой калат деп туруп жанакы бети башты бүт баягы жамынып, көздү гана калтырган анан паранжылардын баардыгын биз туура эмес түшүнүктөн улам пайдаланып атабыз. Негизинен кыргыз айымдары эч качан ушундай бир бети башын чүмкөнтөлүп, эң жанакы ошол 19-кылымда, 20-кылымдын башындагы ислам дининин күчү артыкчылык кылып аткан мезгилде дагы антип чүмкөнгөн эмес. Кыргыз айымдары дайыма бети башы ачык, жарашыктуу жоолугун салынып, анан таптакыр эле жанакындай жылаңач, анан жанакындай тиги тизесинен бери көрүнгөн кийимдерди эмес, бирок жарашыктуу өзүнүн кийимдерин кийип, сонун кылып жүргөндүгү мына биздин тарыхта белгилүү. Кыргыз айымдарына келгендердин баардыгы баягы суктанган да ошондон. Эми бир нече ушул саякатчылардын, бир канча ушул кыргыз айымдары жазган макалалардан эң кыргыз айымдарынын артыкчылыгы бети башын эч кандай жаап, чүмкөнтөлбөй эле коомдук иштерге эркектер менен чогуу аралашып жүргөндүгүн суктануу менен жазган көп кездердин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз таптакыр эле капкара кийим кийип, анан жанакы көздү эле калтырып калгандардын баарын жаап алган, бул мындай бир ислам дининин негизги талабы эмес. Хиджаб бул арабтардын кийимиби? Жок. Арабтардын кийими эмес. Хиджаб деген бул мындай да, аял заты өзүнүн сулуулугун, мындай айтайын, сизде деле жубай, сизде деле карындашыңыз бар, энеңиз бар да, зыйнатын өзүнүн жакындарына көрсөтсөн, кайсы жери уруксат берилген элге көрсөтүүгө, кайсы жери уруксат берилбеген экендигин динибиз так өлчөп койгон. Ошонун жабуунун сөзү хиджаб деп айтабыз. Бул хиджабты кааласаңыз улуттук кийимдер менен жабыңыз, кааласаңыз азыркы современный деп коет, заманбап моданын эмеси менен жабыңыз. Жөн гана бир-эки критерий бар. Көңүл буруш керек болгон маселе бар. Мисалы үчүн фигура деп коет, адамдын толку боюнун фигурасы аял затыныкы көрүнбөш керек. Кайсы деңгээлде чыпыйган кийим кийбеш керек. Ички бир эмес дагы тордон болуп көрүнүп калбаш керек дене мүчөсү. Анан албетте кээ бирки эмелер бар, адамдар бар. Бул арабтардын өзүнүн кийинүү формасы бар, улуттук. Менталитет жылдан жылга өтүп отуруп, бүгүн жаңы 21-кылымдын шартына ылайык кийимдер чыгып атат. Ошол учурда биздин деле этно кийимдерибиз бүгүн жаңы заманбап мындай айтканда түстү алып отурган учурлар бар. Эми бирөө арабтардын стилинде, модасындагы кийимди кийип мага ыңгайлуу экен десе, кие берсин, бүгүн толтура европаныкын эле кийип атпайбы биздин аял затыбыз. Кийген буякта калсын, чечинип алып атпайбы мисалы үчүн. Ага унчукпайбыз. Бирок хиджабка келген учурда эмнегедир нааразылык айтабыз да көп учурда. Менин оюмча алар өзүнүн зыйнатын, өзүнүн сулуулугун күйөөсүнө, балдарына, ата-эне, бир туугандарына арнап аткан инсандар. Демек кыргыз улуттук кийимдери менен аралаштырып кийсе болот. Албетте болот. Биздин эле чекибиз, ошол эле жоолуктарыбыз, ошол эле чыптама жана кийген көйнөктөрүбүздүн баардыгы негизинен хиджаб өкүмүндө эле негизи. Биздин энелерибиз
улуу муундарыбыз буга чейинки тарыхыбыздагы формаларыбыздын бардыгы жабылган формада болгон. Бүгүн мына жакында эле Түштүк Кореядан келдим. Ал жердин өзүнүн эски формалары дагы хижап өкүмүндө экен негизи мындай карасаңыз. Узун кийим кадимкидей өзүңүздөр билгендей эле. Бир гана ошол баштын жоолугун олоруп койсо эле бүттү маселеси да. Хижаптан максат. Анан бизде хижап десе эле капкара кийимди элеске келет да. Бул андай эмес да. Хижап бул диний бир аталыштагы кийинүүнүн аталышы. Аны кааласа кыргыз айымдары кыргыздын менталитетине ылайыктап кийсин дагы жакшыраак болот. Мисалы деле иш эмес жок. Кааласа заманбап моданын дебейин, заманбап бүгүн мусулман дүйнөсү кандай кийинип аткан болсо, ошол негизде кийинсин, бирок жагымдуу болсун. А никап тууралуу, никапты запрет кылганда көп мындай эки тараптан көп сөздөр чыктыбы? Никап бул жүздү жабуу, мындай айтайлы, жүздү жабуу. Пайгамбарыбыздын жубайларына бул парз болгон. Деги пайгамбарыбыздын жубайларына баардыгы көз артып карай бербесин деген максатта Кудай Таалам буйрук кылган ошол жубайларынын жүзүн жабынып турсын. Бирок үммөт мусулмандардын жубайларына бул мустахаб деп айтабыз. Жабынса жакшы болот деген мааниде айтылган геп. Кээ бир учурларда, кээ бир көмөлөрдө аалымдар жазат, учурлар болгон элдерде мындай айтабыз го баягындай кодулоо, элдерден ар кандай назар эркек тарабынанчы тийишүүлөр көбөйгөн учурларда кээ бир коомдордо ошол жерлердеги айымдарга никап тагынуу да важип болгон жерлер да бар. Демек бул никапты бүгүнкү күндө бул бир диний өкүм. Диний бул мусулман аял затына эгерде ошол коом аны туура түшүнүп аткан болсо, өзүнүн жүзүн да керек болгон болсо, өзүнүн күйөөсүнө, өзүнүн бала бакырасына, ата энесине, анын бир туугандарына арнай тургандыгынын белгиси да мындай айтканда. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам никапка уруксат берилбей, коопсуздук жагынан же башка жагынан деп аткан болсо, бул нерселерде муну да туура түшүнүшүбүз керек. Мыйзамды туура түшүнүш керек. Бул таптакыр никап болбойт деп аткан жери жок. Чоң гана убактылуу азыр ошол элдерде мындай терс көрүнүш болуп атат. Элдер чочулуп атат мисалы үчүн. Биз кээде билесизби, өзүбүз чочутуп салабыз да адамдардычы. Мейли мечитке чакырганда дагы туура эмес чакырып алабыз кээде. Кээде бир тыйып аткан арак, арам нерселерди тыйып атканда дагы мындай корс орой метод менен кылып анан адамдар чочутуп алабыз дагы кийин анын башка толтура кириши керек болгон эшиктерден биз тыйып салат экенбиз. Ошон үчүн никап менин оюмча бул диний бир мусулмандарга, айымдарга өзгөчө салына турган бир эме, жабыла турган, жүзүн жаба турган өкүм. Аны саясий абалдан улам мамлекеттик деңгээлде бул нерсе коопсуздук деп аткан болсо, аны аткарганга менин оюмча бүгүнкү күндө убактылуу аткарганга милдеттүү биздин айымдарыбыз. Таквалык маселесине сөз жок, айта албайм. Кудайдан корккон таква айымдарыбызга негизинен тыйылбаш керек болчу, негиз айтайынчы. Тыйылбаш керек болчу. Эмнеге дегенде, коом эркиндик деген бар да, демократиялык коом деп атабыз дегенде, бирок кайсы бир деңгээлде коопсуздук жагынан дагы абдан көп жүйөлөр, себептер көп болгондугуна байланыштуу ушундай деп кабыл алынды. Ага дагы макул деп баш ийгенден кийин, макул дегенден кийин аалымдар, муфтият жана башка эмелер баш ийбегенге арга жок болуп атат. Мамлекеттик дин эми келгенде кыргыздын айымдары ушул ислам динин кабыл алгандар арасында алар кантип кийинчү, ушул шариатка дал келейин деп мындай бир улуттук кийимдер бар беле ошо жарашкан? Эми улуттук өзүнүн дагы кийимдери болгон, жанагы кемзелдер болгон, жакшынакай баягы кыргыздын ар бир баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша өзүнүн кийими болгон. Шөкөлө кийген, кийинен келин болуп баргандан кийин анан ал жакта өзүнчө баягы кулагынан бери жаап жүргөн жоолук жамынган. Демек шариатка дал келген кийимдер бар болгон. Анан кадимгидей эле мындай өзүнө жарашыктуу, бирок бет башын жаппастан эле кийинип жүргөн сонун кийимдер болгон. Анан сөзсүз түрдө эле жанакындай бир бет башын жаап алган, бул ошо мусулманчылыктын башкы эрежеси деп карманган. Бул туура эмес түшүнүк. Узун сакал коюп, узун кийинген эркекечи бул милдетпи же? Мындай айтайынчы, эки чоң суроону бердиңиз да азыр. Биринчиден сакал маселеси сүннөт. Муну баштан айтайын. Сүннөт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбар сакал койгон. Мындайча айтканда, орусча айтат го, мы подражаем. Кому пророк саллаллаху алейхи вассалам дегендей. Адам бирөөсү бар Майкл Джексонго окшош түшсө келет. Бирөөсү Элвис Преслиге, бирөөсү дагы бирөөгө да, Майк Тайсонго. Ошондой кийинет, ошондой жүрөт, ошондой татуировка кылат экен да. Неге катуу сүйгөндүктөн ошону, кумир туткандыктан. Пайгамбарыбызды сүйгөн белгиси деп ошол пайгамбарыбыз эмелер сакал койгон дейт. Эми бул сүннөт деп атабыз. Кээ бирлери аалымдар бар, важип дегендер бар мисалы үчүн. Бирок парз эмес. Бирок ошол эле учурда бир коом бүгүн чындап эле чочуп атат.
үркүп атат сакалдан. Ар кандай нерсе менен айтылып атат да. Сакалды койгондон кийин аны алып да жүрүш керек. Мындайча айтканда ошого ылайыктуу болуп жүрүш керек деген мааниде. Бүгүн сакалды коюп мушташып аткандар, арак ичип аткандар, ар кандай нерсени кылып аткандар да бар. Аны диний ишеним менен койбосо деле керек балким. Бирок ошол жаман көрсөтүп койгон учурлар бар. Ошон үчүн сакал сүннөт, башта айтам. Ал эми узун кийим деген маселе бул арабтардын кийими эмес. Маселе кененирээк кийим маселе. Эркектерге деле ошол нерсени айтам да. Эркектерге деле пайгамбар айтканда бир түстөгү көзгө жарктып сап-сары кийинип алган, кыйып-кызыл кийинип алган кийимди кийбесин деген. Асты үстү туфлисине чейин кыпкызыл кийинет го кээ бирлер, баш кийимде кийип алат го. Болбойт дейт да эркектерге. Неденде эркектик сапатын жоготот да адам баласы өзүнүн. Мисалы үчүн бир жери үстүңкү футболкаңыз кызыл болуп, астыңыз кара же көк болуп эме кылса, ал башка маселе. Менде окуя болгондо сакалым жок да. Менче үйдө ата-энем жаман көз караштуу койбойм деп чечкем да. Сакалың жок болсо сен динден чыгып кеттиң деп айткандар болгон. Анан дагы бир досумда окуя болгон, кызыл кийимче мечитке кирсе мечиттен кууп чыккан, сен арам кийинип. Ошол айтпаймынбы? Бул дин деген нерсе, ислам дини орто дин. Ортону жакшы көрөт негизи. Куранда да ушуну айтылып атат. Орто жолду да карманышыбыз керек. Мисалы, сиз эгерде сакал койбосоңуз эле сизди жекип, жаман көрүп, аял кишиге салыштырып турган болсо, бул ошол адамдын радикалдуу экендигинин пикири. Ар бир адам эртең кыяматка барганда өзү шыйрагы менен илинет дегенде айтабыз го, мындай образын айтып атабыз. Аллахтын алдына өзү жооп берет. Ар бир адам сооп иш кылган болсо, сообун төгүп албаш керек бул дүйнөдө. Мен сакал коюп аткан болсом, мен сакалымдын сооптуу сүннөт экендигин билип туруп коюп аткан болсом, башкага зыян келтирбестен ошону кыяматка чейин алып барышым керек. Бирок бүгүнтөдөн барып анын сообун төгүп, тигини муну сымдап олтуруп, гыйбатка кирип, башкага кирип, жек көрүүгө кире турган болсом, анда койгонго караганда койбой койгон дагы актыгыраак болот да ошол адам үчүн. Неге дегенде, ал адам өзүнүн эмеси менен башкасын үстөмгө текеберчиликке кирип атабы? Бул бир. Экинчиси сындап атабы? Ушак айынга кирип атабы? Үчүнчүсү адамдын көңүлүн ортотот башка бир мусулмандын. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн тандоосу бар. Ошого туура мамиле кылышыбыз керек. Узун кийим маселеси арабтардыкы болгон болсо, арабтар кие берсин, Кудай насип кылсын. Биз умрага барганда, ажыга барганда кийип аткан болсок, ал ооба ыңгайлуу болгон үчүн кийип атабыз. Муну менен арапташып да кеткен жерибиз жок. Кыскараак Пакистандын кийимин кийип аткан болсок, ал да ыңгайлуу болгон үчүн кийип атабыз. Ошондой эле кабыл алыш керек. Бирок ушул эле гана сүннөт, пайгамбарыбыздын кийими, мындан башка сүннөт деп эмес деп айтууга этиятташыбыз керек. Пайгамбарыбыздын учурундагы ооба узун кийим болгон, изар деп шымуу болгон, мындайча айтканда өзүнүн сыпаты болгон. Бирок биз пайгамбарыбыздын кийимдери абийге чейин калган эмес да, сыпаты калган, сүрөттөлгөн. Кээ бир элдер муну улуттук кийим ошол болгон үчүн айтат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде Кыргызстанда төрөлүп өсүп жашап калганда кандай болот деген суроону коюп көрбөйдүбү? Кыштын күнү тебетей кийет беле, кийбейт беле? Анда баарына тебетей кийиш сүннөт болот беле? Мисалы деп атам да, сууктан сакташ үчүн мисалы. Ошон үчүн ошол жердин кийимин кийген пайгамбарыбыздын эмесинде негизи критерий маселе. Жарашыктуу, кененирээк, чыпыйган, жанагындай бир түстө болуп, прозрачный ичи көрүнө турган кийимдер кийбеш керек, эркектер да өзүнүн тулку бою мүчөлөрүн көрсөтпөй тургандай бир эме болуш керек. Ыңгайлуу болуш керек адам баласы үчүн. Мына ушул мен ойлойм бүгүнкү күндүн кийими деп айтсак. Көп аялдуулук кыргыз коомунда кандай кабыл алынышы керек? Өзү биздин мамлекетибизде. Эми бул маселе өтө мындай талаш маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн бул маселени мындай эле ачык эле коюп койсок болот да. Неге дегенде, эми динибизде бар, уруксат бар экендигин айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам тыйып келди. Кайра уруксат кылсак кандай болот деп дагы аракет кылып көрүштү. Коомчулуктан реакция болуп атат. Мен оюмча бул ызы чуу кылыштын, ошонун аркасынан динди жаман көрсөтүштүн кереги жок. Бирок факт ошол пайгамбарыбыздын жубайлары болгон. Факт ошол биздин сахабалардын да ар бирисинин өзүнүн жубайлары болгон көптөгөн. Факт ошол биздин ата-бабаларыбыздын дагы бир эмес бирден көп жубайлары болгон. Бул факт болуп атат да. Мындайча айтканда бул тарыхый бир эме келген нерсе, табият. Ошол балким ошол учурдагы коомчулук ушуга муктаж эле балким. Чындап эле. Аял заты өтө муктаж эле ал нерсеге. Эркектердин саны көп эле балким. Кароого муктаж эле. Абдан көп согушка барып кайтыш болуп кеткен эркектерден кийин жубайлары калып кеткен. Ошолорду кээде бир туугандардын эмеси болуп калат. Ошолорго балким ошол нерселерге уруксат берилген болсо керек эле биздин шартты айтып атам. Бирок араб дүйнөсүндө, башка дүйнөлөрдө бул нерселер кээ бир коомдордо бул нормалдуу эле кабыл алынат. Мен оюмча кыргыз коомчулук бул нерсеге даяр эмес дагы эле. Ошон үчүн бул маселени көтөрүүнүн дагы, мындай ызы чуу кылуунун дагы эч кажети жок деп ойлойм. Аялдар тууралуу уланып кетсек, аялды иштегенге уруксат берип, коомго аралашууга уруксат берүү туура эмес деп эсептейт диндарлар. Башкалар айтат, биз дин аркылуу аялдарды кемсинтебиз деп. Кайсыл жак туура? Мен экөөнө тең кошулбайм.
Мен орто эмен позицияны алам. Аял затынын тейленишине керек болгон кызматтарды аял заты керек болот. Аял заты бардык кыздарыбызды айтам да, бардык аял заты билим алыш керек. Мектебин мыкты окуш керек. Колдон келсе бир кесиптин ээси болуш керек. Аял заты чыгып иштебейби, андан кийинки турмуштагы күйөөсүнө жараша. Бир гана диндар эмес адамдар деле жубайларын иштетпей эле үйүндө алып отургандар толтура. Эмнеге? Ар кандай себептен улам? Балдарымды карагандан көрөк. Мына мен сени өзүм каржылайм, караймын, багамын деген болсо, аял заты үйдөгү социалдык бир маселелерди чечүүдө тууган уруктар менен карым катнашты бекемдегенге, коло кошуна менен олтуруп ар кандай кружокторду кылып, аялдарга байланыштуу ар кандай курстарды кылып дегендей кылганга милдеттүү кыла берсин. Бирок аял заты иштебеш керек деген нерседен мен каршымын. Мен бир туугандарыбыз айтам, дайыма айтып келем ушул сөздү. Бир жолу сурап берет да, эмнеге тигинде аял заты иштебеш керек, окутпаш керек, барбаш керек, медакадемия окутпаш керек депчи. Айтам да, анан барып арызданып келип атпайсызбы өзүңүз барыңыз. Барсаңыз ошол гинеколог эркек экен. Жана тарткан, узун тарткан эме эркек экен. Аял киши боюнда болуп барган. Анан тиги бир тууганыбыз, бирадарыбыз көрсөткүсү келбейт. Барышпа, альтернатива жок экен. Эмне кыласың? Окут десең окутпай атасың кызыңды. Ошол жерге окутуп, боюнда бар аялдар карай турган атайын УЗИге, мугалимдерге, мисалы үчүн да бүгүнкү күндө тикмечилерге, ошол эле тамак аш секторунда, мисалы үчүн тамак жасаганга, айтор тейлөө тармагында аялдардын бүгүнкү күндө ар кандай эмеси ачылып атпайбы? Мисалы үчүн алар деле фитнеске барыш керек болот, аялдар деле бир өзүнүн эс ала турган жайлары бар. Ошолордо тейлегенге эмне үчүн аял заты иштебеш керек мисалы? Менин оюмча тескерисинче кесипкөй болуп, илимдүү болуп, дагы кругозору кенен болсо, менин оюмча үйдөгү балдарын мыкты тарбиялайт ошо. Аял заты канча илимдүү болсо. Шарият боюнча кандай аялга иштесе болобу, болбойбу динеси бар. Аял заты иштесе болот, аял заты сабак берсе болот, илим берсе болот. Бирок бул жерде бир аз нерселер бар да, эркектер менен аралашып кетпеш керек. Эркек менен жалгыз калып отуруп экөө бир офисте иштебеш керек. Мисалы да, силер деле кызганасыңар да, мисалы жубайың кечке саат 7-8-9 чейин бир офисте бир жалгыз эркек менен калып кетти. Ар кандай ойлор келет. Бир күн унчукпайсың, эртеси күнү кызганасың, бирси күнү уруш талаш болот, анан ажырашуу менен тынып калат да кээ бир учурларда. Ошого эмне үчүн себепкер болушубуз керек? Бүгүнкү күндө эгерде бир ишкана, чоң ишкана болсо, толугу менен аялдар иштеп аткан болсо, бир 3-5 эркек болуп иштеп аткан болсо, техник эме катарында эмне үчүн болбосун? Иштей берсин, алар да өзүнүн рызкысын таап, үй бүлөгө муктаж экен нерселерге жардамчы болсун күйөөсүнө. Мисалы, мен Америкага барып келгенде ушуну айтты Америкадагылар. Биз деди, устаз деди, бул жерде иштебесек келинчегибиз. Менин тапканым деди, бизди бакканга, квартирабыз төлөгөнгө, балдар караганга жетпейт деди. Жубайым да иштеш керек деди. Ошон үчүн жубайларга ылайыктуу жумуштарга иштеп атат ал жакта да. Мажбур үй бүлөнүн жүгүн бирге чогуу көтөрүш керек болуп атат. Биз ошол нерсе бизге да келип калды, Кыргызстанга деле. Бишкекте мына жашоо оңой эмес. Шаарларда, борборшаларда квартирада жашап атат байкуштар, батирде. Алардын акчасы бар, жеген ичкени бар, балдарынын бала акчасы бар, мектеби бар. Байкуш, күйөө байкуш, анын баарын эркек барыш өзүнүн айлыгы менен же тапканы менен кээде баардыгы эле бага албайт. Ошон үчүн жубайлары дагы чыгып кичине иштегенге милдеттүү болуп калып атат. Бирок биротоло эле Россияга чейин жалгыз жибер, тет жакка жалгыз жибер, аралаштырып эркектерге дегенден алысмын. Мындан абайлаш керек. Дагы бир суроо кызыктуу. Манастын сакалы бар беле же жок беле? Сакалы болгон. Сакалы саадак кабындай, муруту букар шабындай деп айтылат. Бул жөнүндө талаш өтө көп. Атасы тирүү турганда сакал койгон эмес, 60-ка чыкмайынча сакал койгон эмес деген түшүнүктөр кирип кетти. Бул кечеги түшүнүктөр. Бул теңирчиликти, көп кудайлуулук деп түшүнүп алгандай эле түшүнүктөр, туура эмес түшүнүктөр. Сакал коюу бул атасы өлгөндүн белгиси эмес. Тескерисинче аталуу, ата болгондун белгиси. Ата болгон адам сакал койгон. Ата болдум деген белги болгон. Ата сакалы эгиңе бүттү деп илгеркилер эмнеге айткан? Бул биринчи кезекте мен дагы ата болдум деген белги болгон болуш керек. Атасы көз өткөндө койгон сакал бул эпсиз, жанагы мындай карабай койгон сакал да. Мындай жаман өсүп жапайы сакал. 40 күнгө чейин сакалын албай койсо эле батектеп кетет да. Ошондон улам анын азасы бар экени билинген. Ал башка нерсе. Жана кайсыл бир башкаруучулук амалдын дагы белгиси болгон илгери сакалына карап да коет экен амалды деп айтылып аткандыгы ошондон улам болуп атат да.
Анан сакалына карата, чачына карата, Ломоносовдордун жана чачтарынын өзү титулду билдирип тургандыгын айтып атпайбы? Ошол сыяктуу илгерки түшүнүктөр бар. Биринчиден, экинчиден, Манас 30-га чыга электе ошондой азыркыдай сүрөттөлүп атат. Сакалы саадак кабындай, муруту букар шабындай деп. Жакып, Манас атабыздын атасы Жакып, Манас атабыздан кийин да жашап атат. Андай болсо Манас атабыз салтты бузган болуп калабы? Жанагыдай атасы тирүү турганда сакалы койбойт деген ишенимге келсек, анда Манас атабыз биринчи салтты бузуп калып атпайбы? Бул демек туура эмес түшүнүк. Элдин арасында ушундай туура эмес уламыштар, туура эмес түшүнүктөр көп да. Диндин тегерегинде да ушундай нерселер бар. Дин ошон үчүн ар бир нерсени тескеп тургандыгы ушундан да. Манастын тегерегинде да ушундай туура эмес уламыш болуп, анан кийин жана токтоно албай калат экен деп балдар көтөрүп кетмейинче сахнада отура бергендиги көшөрүп. Мунун бардыгы жасалма түшүнүктөр да. Ошондо могул памятник койбодубу? Площадкачы сакалсыз коюп койгон. Бул айымда көп талкуу жаратты го. Эми анын өзүнүн көз карашы койгон адамдын кайсыл курагын койгусу келди, кандай койгусу келди, эстеликтин ээсинен сурап көрүш керек. Комуз арамбы? Жаадалбы? Комуз арам деп айта албайм. Неге дегенде комуз бул улуттук аспап. Улуттук аспаптын ичинде биздин мыкты залкар аталарыбыз Токтогул атабыз Сатылганов диндар болгон, Тоголок молдо аталарыбыз комуздун 3 кылы менен 3 кылы аркылуу канчалаган маани туюндурган чыгармаларды таштап кеткен бизге мурас кылып. Анын ар бирин укканда, кыргыз көчүн укканда өзүнчө бир маани туюндурат. Кыргыздардын канчалык көчтө кыйналгандыгын маанисин. Ар бир күнүн өзүнүн эмеси. Ошон үчүн комузду четкенде, маселе бир жагы ушул. Комуз четкен учурда маңыздуу, маанилүү нерсе болсо, адамды ойлондуруп, жараткандын улуулугуна алып бара турган нерсе боло турган болсо, бул комуз дагы ошол аспапты ойноп, ошону угуп жоктон эме кылуу, ол уруксат. Бирок комуздагы чыгарма сиздин делебеңизди козгоп, аял кишиге, сырттагы бир аял киши болгон сүйүү сезимиңизди күчөтө турганчалык деңгээлде бир эме кыла турган күүлөрбү, чыгармалар боло турган болсо, бул шариятта тыйылат ушул нерселер. Ошон үчүн мен комузду, абсолюттук комуздун аспаптын өзүн арам деп айтпайм. Мисалы үчүн бизге деле атабыз комуз үйрөткөн, комуз четкен биз убагында. Мен күү четем. Мисалы өзүмдүн эмемде кээде күү аркылуу мен терең ойлорго батам. Балким ичимде чоң көп нерселер илхам келип, бир чыгарма жазганга, бир сабак кылганга бир эме түскөн учурлар болот кээде. Эмне үчүн мен муну арам дешим керек. Көркөр айтат го ушул биз ислам динин кабыл алганыбыз бул катачылык болду. Биз өзү ушунун мурунундай жүрө берсек болмок деп. Тарыхтан карасак бул пайдалуу болду бизге же тескеричи? Жок, бул ачыгын айтыш керек, пайдалуу жактары көп. Пайдалуу жактары көп. Мурунку биздин ишенимибиз, мурунку биздин карманган эрежелерибиз, мурунку биздин жанакы таянган ошо жашоодогу өзүнчө бир каада салттар, нарктарыбыз ар кандай тыюу, ар кандай ушундай бир жашоо эрежелерибиз бул дагы өтө күчтүү болчу. Кийин ислам динине киргенден кийин ислам дининин дагы көп жакшы жактары болду. Мисалы үчүн биз мына ханави магзабын алып туруп, анан ошондон ислам динине кирүүдө көбүнчө мына Матруди акыйдасына карманып атпайбызбы? Бунун өтө көп жакшы жактары бар. Себеби бул жерде ошол жашаган элдердин карманган наркы салты менен диний эрежелер, диний ушундай бир жолдор бири-бирине көп карама каршы келбейт. Ошон үчүн кыргыз эли бүгүнкү күндө дагы мурдакы ишеними менен кийинки ислам динин баягы карама каршы койгусу келгендер мындай бар. Бирок бул келип отуруп эч кандай карама каршылыкты жаратпайт. Мисалы үчүн бизде ошол теңирчилик ишенимди деп атабыз. Теңирчилик ишенимди биз бүгүнкү күндө аны динге айландырабыз деп атабыз. Негизинен бул теңирчилик бул ишеним гана. Биздин көп кылымдык жашоодогу биздин ишенимибиз. Болгондо дагы эң туура ишенимибиз. Себеби жаратылышка карата, адамдардын бири-бирине жасаган мамилесине карата, жалпы жашоо эрежебизге эң мыкты мындай пайдаланууга өтө бир ыңгайлуу
эрежелер бар анда. Ислам дини келгенден кийин ал толукталып атат. Биз ошон үчүн биз туура эмес кабыл алдык деген бул жаңылыш. Ислам дини биздин коомубузга келген бул жеңиш болду же утулуу болду? Мен албетте жеңиш болду деп айтам. Эмнеге дегенде биз мындай да, мен тарыхый биремеге деп элестетпей албай элем, бирок мен кайтып көрөйүн. Эгерде биз ислам динин кабыл албасак, ким болот элек? Же шаманизмди кармаган, зороастризмди карманган, айга күнгө отко сыйынган инсандардан болот элек. Же Индиядагы кээ бир элдерге окшоп, адамдын мүчөсүнө, малга, уюга сыйынган же табияттын көрүнүшү болгон даракка, тоо ташка сыйынган инсандардан болот элек. Бул бир. Арам адал деген нерсени ылгабайт элек, 2. Үчүнчүсү үй бүлө баалуулуктар болбойт эле, 3. Төртүнчүсү коомдогу карым катнаш, улууну урматтап кичине сүйлөө болсо дагы, бирок кечиримдүүлүк, айкөлдүк деген исламдагы баалуулуктар бар адамдарга. Ошол нерселерди ала албагандыктан, андан эң негизгиси жаратканга ыраазы болуп жашоо деген нерсе болбогондуктан адам баласы мына менден өнүккөн Японияда дагы бүгүнкү күндө эң көп суицид бар. Эмнеге? Адам кичинекей материалдык нерседен жумушун айдалгандыгы үчүн суицид кылып өзүн өзү харакири кылып атат, мисалы, же тоодон таштап атат өзүн өзү. Эмнеге дегенде жашоосунун баардыгын материалдык дүйнөгө байлап койгон бул инсандар. Ошол нерсе жоголгондо менин жашоом бүттү деп атат да. Үй бүлөсүнөн ажырап калса, мына Кореяга барып келдим, карып калгандан кийин ата энелер үмүтүн үзүп, кээ бирлери өзүн өзү өлтүрүп, эң көп ажырашуу пенсияга чыккандан кийин болот экен, бири-бирин тааныбаганда. Эмнеге дегенде иман жок, түшүнүк жок, балдары карабайт экен, мисалы үчүн энесине, ата энесине бир айда бир жолу барат экен, жылда 2 эле жолу барат экен кээде. Ошону оо деп коет экен, бирок үйлөнсө бизде энени өзү карайт го бала, мисалы үчүн, же кызы. Андай түшүнүк менталитет жок экен. Ошол нерсеге бизде деле ошол сыяктуу коомдогу минус нерселердин баардыгына биз деле кайтмакпыз деп айтам. Бизде иман келгенине, бул жагына, исламдын кабыл алган бул жагына биз туугандарды урматтаган, улутубуздун баалуулугун, тилибизди, кылмыштуулук экен, бул арам деп, бул адал деп, бул жаман, бул жакшы деп, акты ак, караны кара деп ажыратканга чоң бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз дагы шүгүрдөшүбүз керек, дагы мыкты болгонго аракет кылабыз.